биринчи кинобузду Малайзияга барып тартып келгенбиз. Эмне үчүн режиссерлукка келип калдыңыз? Бирок эртең баарыбыз өлөбүз. Үй алдыга эле төлөп атасың, төлөшүп койбойсуңбу? Баарына жардам берейин дейсиң, бирок тилекке каршы баардыгына мүмкүн эмес жардам бериш. Акыркы убакта дуба кылып жүрдүм эле, ошо дубам кабыл болуп, мына жолдошум умрага барганында жатат. Умраны берсек аябай сүйүнүп, ыйлап, элге көрүнбөгөн, бирок чоң иштерди кылып аткан адамдар бар экен да. Алардын кылып аткан иштерин көргөндө, мындай биздин сөз менен айтканда өзүмдү лох сезип кетет кезинде, ачкөз болобуз дейт да. Ошол өзүм жейин, могу тонналган тамакты дагы турса мөөнөтү өтүп чирип кеткиче дагы башкалар жанталашып алып, дагы бербейсиң дегендер көрүп атабыз. Балабыз бар, биз жарым шөптү монча күнгө жеткизебиз. Бизге жетет, кошунам да, балдар көбүрөөк сөймөгүңүздү көтүрсөңүз. Бригада тартылганда криминал 50%га чейин өсүп кеткен. Маданиятыбызды экспортташыбыз керек экен да, кино аркылуу. Жаман адам баарына эле бирдей жамандык кылат, жакшы адам баарына эле бирдей жакшылык кылат. Биздин аймактагы балдар ошону туурап кеткен да. Биз күнөөнү дайыма башка бирөөлөрдөн издегенди билебиз. Чакан нарыраак койбойт белең, сен көзүң карап кирбейт белең деген экөөдө мына конфликт жок да, уруш. Атактуулугун, подписчиктерин монетизация кылыш үчүн, акча табыш үчүн эле итбай чутбайдын баарын кылып атканы ошол өкүндүрөт да. Ар бирибиз Кудай таала бере берет, биз себебин эле кылыш керекпиз. Бирок беришимдер бир аз азыраак болуп атат да. Саламатсыздарбы, урматтуу Маек подкастынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн бизде конокто режиссер, сценарист, продюсер, актер, баарыбызга таанымал Азамат Исмаилов конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Көпчүлүгүбүзгө акыркы учурда сиз режиссер катары көбүн эсе таанылып келе жатасыз. Башында деген көпчүлүгү сизди кандай десем актер катары таанып жүргөн болсо, КВН тармагында таанып жүргөн болсо, бүгүнкү күндө сизди режиссер катары таанып жатышат. Негизи эле режиссерлукту качантан баштадыңыз? Эмне үчүн режиссерлукка келип калдыңыз? Мурун ошо актер болуп жүргөн кезде тиги режиссерлор айтат да, кино тартылып аткан учурда минтип аткар, мынтип айтып кой, тинтип кой деп, анан сценарийге жазып беришет. Анан ошол убакта кээ бир учурларда мага өзүмө ыңгайсыз болгон учурлар болгон. Анан кээ бир ойду айткым келет, бирок андай эмес, мондай айт деген учурлар болгон. Анан ошондо демек ошо өзүм ойлогондой, өзүм каалагандай кылып айтсам деп ойлонуп калгам да бир учурда. Анан негизи эле режиссерлукта аябай чоң темаларды ачканга мүмкүнчүлүк болот. Кино аркылуу өзгөчө адамдардын жүрөгүнө бир тамаша, күлкү, маанай, ошол убакта бир жакшы ойду айта кеткенге ошол кинода чоң мүмкүнчүлүк бар да. Анан ошол себептен кино тармагы кызык болду дагы. Анан биринчи 2017-жылы Чала Спортик жана Малайзияга бардык деген. Чала Спорт деген карман бар болчу, ошол менен биринчи кинобузду Малайзияга барып тартып келгенбиз. Ага чейин актер болуп тартып жүргөм. Анан ошондо биринчи режиссер болуп тарттык. Анан кызыгуу пайда болду ошондон ары. Анан акырынан кете бердик. Андан кийин экинчи кинобуз эле Перекупщик деп бир кино тартканбыз. Алып сатарлар бизде перекупщиктер көбөйүп кетпеди, ошолор жөнүндө. Жакшы фильм болгон, элге жаккан. Азыр мына YouTube'га киргизип койгонбуз. 10 миллион просмотр болду да. 10 миллиондон ашык адам көрдү. Анан анын артынан эле ушинтип улай, анан баары бир таган, анан Доске болуп ушинтип кетип отуруп, Разбой, Жаным, Кара жаным болуп отуруп биздин студия тарткан кинолордун мына бүгүн 10-чусу чыгып жатат да. Орто жолдон акыркы өзүм режиссер болуп тарткан кинолордон ошо Күрөш, анан Күрөштү да YouTube'га чыгардык. Жакшы элдер жакшы ой пикирлерин жазып жатышат. Анан Кара жан деп былтыр тартканбыз. Ал да элге жакшы кирди. Анан бул Карас. Анан ар бир кинодо биз бирден теманы коюп алып, ошол теманын үстүндө бир ой айтканга аракет кылабыз да. Мисалы үчүн Кара жан деген кинодо бизде үй бүлөлүк маселелерди көбүрөөк козгогонбуз. Анан сепарация темасы деп калат эмес, бирок кээ бирде апасынын баласы дегенде кээ бир учурда бизде ушул апасы балдарын кое бергиси келбей, өзүнө жакын алып, дагы эле чоң бала болсо, өзүнүн үй бүлөсү болсо деле өзүнүн баласындай көрүп, аны кое бергиси келбейт. Ошондой учурлар да көп болуп калды. Анан үй бүлөлүк жашоосуна кийлигише берген учурлар. Анан келин жашоосуна кийлигишет деген сыяктууларчы. Андан тышкары адамдар бири-бирин түшүнбөйт. Апасы келини апасын түшүнбөйт, аялы күйөөсү аялын түшүнбөйт деген сыяктуу. Жана ошолордун баарын камтып бир жакшы ой менен тарттык. Элге абдан жакшы кирди. Эл аябай жакшы кабыл алды. Жүрөктөргө дагы мындай жакшы орун алды да. Жакшы сезимдер менен көрүүчүлөр аябай жакшы сезимдер менен бөлүшүп атты биз менен. Негизи сиз ошол кинолорду тартканда, азыр жогоруда өзүңүз деле айтып кеттиңиз, баягы турмуштан алып, турмуштагы көйгөйлөрдөн алып тартабыз депчи. Анан негизи ошол фильмдердин сценарийин өзүңүз жазасызбы же ким жазып берет? Негизи өзүбүз жазабыз. Биздин студияда бир топ балдар иштейт. Анан өзүнүн достору, сиңдилерибиз бар. Чогулуп отуруп эмне
кийинки кинону кандай темада кылабыз, эмне азыр актуалдуу болуп атат, кандай көйгөйлөр бар, ошолордун үстүнөн бир чечкенге аракет кылалы деп мына ошол көйгөйлөрдү комедия кошуп, драма кошуп, анан ой пикирди айткыбыз келет. Анан сценарийди отуруп алып өзүбүз жазабыз. Ар бир үтүк точкасына чейин жазып чыгып, анан ошону өзүбүз тартып, өзүбүз кайра аны элге сунуштап, маркетинг жагында жүргүзүп, ушул азыркы учурда мындай бүт баарын өзүбүз кылып атабыз да. Командада балдар да көбөйүп калды. Баарынын өзүнүн орду бар, ар ким өзүнүн салымын кошуп атат. Жакшы көбүс акырын иштеп келе жатабыз. Ар бир тарткан сайын тажрыйба топтоп атабыз. Анан ар бир тарткан сайын өзүбүздүн кемчиликтерди көрүп билип, эмкисинде ушул кемчиликтерди азайтканга аракет кылып, анан ушунун үстүнөн иштеп келе атабыз да. Анан ар бир сценарий жазып атканда ошол акыркы убакта өзгөчө маани бере баштадык. Мурун мындай жаңы башталганда тажрыйба жетпей, ар кандай учурлар болуп кетчү. Анан акыркы убакта аябай басым кылып, көңүл буруп, тартардын астында ушул ой туурабы, туура эмеспи деп кеңеш сурап, ошол кайсы темада тартсак ошол тема боюнча ошол кесип ээлеринен алдын ала ошол маалыматтарды жакшылап алып, тактап алып анан тартып атабыз да. Анан өзгөчө бул Карыз деген кинобуздун акыркы кинобузда устаздарга көргөзүп, окутуп, үтүк точкасына чейин кайсы жерде кандай айтылыш керек, кандай болбош керек деп анан ошонун баардыгын өзүнүн билген кесипкөй инсандардан көргөзүп, алдынан электен өткөзүп анан тартып атабыз. Мени аябай кызыктырганы ушул акыркы тасмаңыздар болуп атат. Негизи бүгүнкү күндө соц тармактарда дагы аябай кеңири жайылып жүрөт. Көп жерлерден көрдүм. Бөлүкчөлөрүн көп адамдар киргизип атат. Көпчүлүгүн мындайча айтканда кызыктырды да бул фильмчи. Анан негизи ушул фильмде өзгөчө жери бул баягы динге дагы байланыштуу болуп, анан карыз деп эле баягы эл атын укканда эле эми ар бир адамда деле ар кандай карыздары болушу мүмкүн да, тааныш учурап, баягы кандай дагы бир дин менен ошол нерсени кантип байланыштырып койдуңуздар, эмне үчүн мындай тартыңыздар? Бизде мындай болуп калды. Азыркы убакта тилекке каршы жанагындай телефондогу шылуундар, интернет аркылуу шылуундар көбөйүп кетти, алдамчыларчы аябай көбөйүп кетти. Биз көрүп эле атабыз, видеолорду монтаждап жазып алып, элди өзгөчө кээ бир офистерге топтоп алып, мисалы үчүн акыркылардан көрүп калдык го, жанагындай акчаларды чогулткан кооперативдер боюнча, же болбосо жанагындай электрондук капчыктар боюнча бирдеке коин дегендердичи. Анан ошолорду көрүп атабыз, анан миллиондогон акчаларды жеп эле, анан эчтеке болбогондой эле, коркпой эле, түрмөдөн коркпой эле, мейли эми акчаңды бере албай калдым деп эле түрмөгө кетип калып атышат да кээ бирлери. Анан бул жашоодо адамдарды алдап түрмөгө камалып чыккан башка, бирок эртең кыяматта Кудайдын астында ошол сен алдаган адамдар, алар канча зулум болгон адамдардын астында эртең жооп бере турган күн болот да. Анан ошон үчүн мыйзам менен, түрмө менен эмес, адамдык мындай сапатка, жүрөккө, анан Кудайга сала турган нерселерди ошол дин аркылуу көргөзгүбүз келди. Мисалы үчүн адам баласы адамдан коркпой коюшу мүмкүн, башка нерседен коркпой коюшу мүмкүн, балким мыйзамдан коркпой коюшу мүмкүн. Бирок эртең баарыбыз өлөбүз, жана Кудайдын астына барабыз дегенде ошо Кудайдан коркот да бардык адамдар. Анан ошол Кудайды эске сала турган кино болсун да. Анан ошол кинонун багыты ошол биздин динибизде ошол карыз алган адам, карыз алган бул башка, бирок ошол карызды атайлап алып же элди алдап алып, элдин акысын жеп жүргөн бул такыр башка нерсе да. Анан ошонун адамдын акысы деген кандай, карыз алгандан кийин бериш керек же бербей коюш керекпи? Анан мынтип адамдарды алдап жүргөндүн аягы эмне менен бүтөт деген баардыгын ошол ой аркылуу, кино аркылуу бергибиз келди да. Мен сиздин Instagram баракчаңыздан дагы көрүп калдым. Көпчүлүк адамдардын карыз дептерчи деп коет го, ошондогу карыздарын жаап берип аткандарыңыздычы, мисалы аябай муктаж адамдардыкын, ошол негизи өзүңүздөрдүн чөндөгүңүздөрдөнбү же? Жок, ал биздин чөндөктөн эмес. Аны болсо биз эң биринчи баштаганда ошол карыз темасында биздин бир Чубак деген инибиз бар. Ошол Чубак деген инибизге мен телефон чалып эле, ал ишкер да. Анан телефон чалып ушундай карыздын киносу чыккан жатат, кел көрүп кет деп чакыруу жөнөттүк кинобузга. Андан тышкары айттык, ошол карыз деген кинобуздун негизинде чындап эле бизде карызы бар адамдар көп. Анан ошол көйгөйдү да коштук да кинонун ичине. Анан карыздан кутулуу жолдору бар, ар кандай себептер менен. Анан ошол бизде мындан интернеттен деле, анан көчөдөн деле көп дүкөндөргө киргенде карыз дептерлер көп байкап калчумун да. Анан дүкөндөгү эжекелерибиз дагы ошол карыз берип атканда биз ойлойбуз бир эле адамдын карызын эсептеп атабыз да, мисалы үчүн. Бирок аякта канча деген адамдар бар, канчасына карыз берет, канчасына ала албай калат. Анан ошол көйгөйдүн баарын көрүп, анан чындап эле көбүнчө дүкөндөн продукта, азык түлүк эле алышат да. Ошону чагылдырып, ошол кыйналып аткан адамдарга продуктусун эле, азык түлүгүн эле төлөп коелу деп анан ошол Чубак деген инибизге кайрылып, ошол акча кылбайлыбы, башкаларга дагы
мындай жакшы мисал болсун, эскертүү болсун, анан дагы челлендж деп азыркы сөз менен айтканда башкаларга да жуксун, анан ушул көйгөйдү бир көтөрүп коелу деп анан Чубак деген инибизге кайрылсак, ал колдоп берип, анан Азамат беке мен андан биринчи чоң эле сумма айткам. Ал ишкер да акчасы бар, анан көбүрөөк сумма бер, ушул кутулалы. Анан сага да сооп болсун, биз да себепчи болуп калалы. Анан башкаларга да үлгү болуп калсын деп айтсак, анан мен 50.000 сом берейин Азамат беке. Бусмуна да ошо баштаңыз сооп, себепчи болуп калалы деп анан Чубак деген инибиз 50.000 сом берди. Анан ошону эле алып барып биз эң биринчи дегенде эле могу Ак Ордо 3-түн эң жаңы конуштун ар жак башынан ошол жактан мурун биз кайрымдуулуктарга барып калганбыз. Бир-эки дүкөндөрдү көрүп калганбыз, үйлөрдү көрүп калганбыз. Ошол жака барып анан бир дүкөнгө кирип 10.000 сом, бир дүкөнгө кирип 10.000 сом, анан дагы бир дүкөнгө кирип сурасак, бир эжеке бар, 1,5 жылдан бери төлөй албай жатат, кыйналып атат, көп баласы бар, үйү дагы бүтпөй жатат, аябай кыйналып атат, бирок жакшы кишилер деп эжеке айтып калды да дүкөндүн ээси. Анан ал жака карыз канча деп биз ойлоп атканбыз, 10.000 жапкан аз эле окшойт депчи. Канча десек 33.000 деди. 33.000 бирдеке болчу. Анан мейли деп анан 33.000 жаптык, төлөдүк. Андан кийин ошол төлөп видео интернетке чыккандан кийин анан адамдар биздин эле өзүбүздүн эле тааныш агаларыбыз биз дагы берели деп бирөө 100.000 берди, ушунда отуруп бирөө 50.000 берди. Айтор жалпысынан алганда бизде азыр 200.000ден ашык сумма карыздар төлөндү да. Анан дагы бергендери бар, эми аларды тартканга жетише элекпиз, бирок бүгүн эртең тартып дагы чыгарабыз деген ойлор бар. Эң чоң сумма 81.000 бирдеке 81.700 бир нече сом болчу, ошол сумма болду. Азыркы күндө эң чоң төлөнгөн бир адамдык. Калгандары 5.000, 10.000ден 33.000, анан 31.000 болушун келаткан да. Анан эң чоңу биз бир дүкөнгө барсак айтып калды. Эң чоң ал дүкөндүн ээсинен да сурап калдык, ал кичине чоңураак дүкөн экен. Биз 30 десе, ошол 30тун терегин ойлоп атабыз да, кээ бирлер эми андан көп ашык сумма акча бербесе керек дүкөн ээлери делепчи. Анан эжеке эң жакшы үй бүлө, өзүбүз тегеричеттин бар. Биз дүкөндөргө киргенде баарынан эле сурап атабыз, могу тегеричет дегендердин баарын тааныйсыздар, билесиздер, ким кандай, ким эмнеге каалат карызга. Анан дүкөндө эжекелер дагы карызга берип атканда адамга жараша берет да. Кээ бирлерге, мисалы үчүн ичкендерге, тиги буларга көп эле бербейт экен да. Бирок мындай үй бүлөмө, бала чакама, тамак ашка деп алгандарга аларга берет экен. Анан адамда ишеничтүү, жакшы адамдар болсо аларга көбүрөөк сумма берет экен. Эң ишеничтүүңүз ким десек, ушул 81.000 деп бир сумманы айтты. Ал үй бүлө өзү дагы мындай туура жолдо жүргөн, аябай аракетчил, мээнетчил бала экен күйөөсү. Анан келинчеги ошо балдарына тамак аш алып турат экен. Анан көптөн бери төлөй албай жатыптыр. Анан күйөөсү да кыргызтап акыркы убакта үйдө жатып калыптыр. Жумушу болбойчу. Анан ошол убакта тээ жайдан бери, 1,5 жылдан бери, жарым жылдын ичинде бир ошо 81.000 сом продукт алышыптыр да. Анан эми азыр жашоо кичине кыйын болуп атат, кымбат болуп атат. Анан бала чакасынан ушундай экен. Күйөөсү да ошо жана кыргызтап үйдө жатып калганда иштебей калыптыр. Анан ошону эжеке айтып калды, 81.000. Анан эң чоң ошо 81де жаптык. Бир байке 100.000 сом берген. 100.000 сом берип, ошол мына мен 100.000 сом берейин, ошону жаап койгула деп, жана ошонун 81 ошол жака кетти. Анан калганын болсо башка үй бүлөлөргө бердик да. Демек ыктыярдуу түрдө эле берген адамдардыкын коомчулукка чогуу жардам берип атасыздар. Биз баягы тааныштардыкын эле алып атабыз. Анан мындай элге Мбанк жарыялап же болбосо элге мындай ачык капчык жарыялап ушул жака акча которула деген жокпуз. Жеке тааныштарыбыз эле, бизди жеке тааныгандарга эле айтып атат. Эми бул биз муну баягы чоң мындан ары иш кылып уланып кетебиз деген оюбуз жок. Анан бир акция кылып эле башкаларга дагы үлгү болсун деп анан биз челлендж катары чыгардык. Кээ бирлери улантып кеткендер болуп атат, акыры интернеттен көрүп калып атабыз. Анан ошо элге жайылып кетсе, ар ким өзүнүн айылында, өзүнүн үйүндө, өзүнүн теричетинде кошуналардын карыздарын жаап берсе, теричеттилердин баарына ошо ар ким өзүнүн областында болобу, шаарында болобу ушинтип иш уланып кетсе деген ниетте кылдык да. Анан чындап эле муктаж адамдар, кыйналып аткандар аябай көп экен. Азыр мына менде азыр Инстаграмдан көргөзсөм болот да сиздергечи. Мындай болуп кетти. Биз ошол карызды жаап атабыз деп акция кылып чыгарганда, мага бир калп айтпасам 1000ден ашык адам СМС өзүнүн жеке Инстаграмына, менин Инстаграммачы билдирүү жөнөтүштү да. Азыр сиздерге окуп коеюн. Өткөндө мен ушуну окуп алып аябай жүрөгүм ооруду. Чындап аябай көп экен, 1000ге жакын адам кайрылды. Бирок бул жакта дагы бир маселе бар. Но дегенчи, мындай болуп атат да. Адамдар СМС жазып атышат мага. Мен кредитим бар эле, ошону жаап бербейсиңби? Анан тиги машина алдым эле төлөй албай атам, ошону төлөшүп койбойсуңбу? Анан тиги үй алдык эле төлөй албай атасың, төлөшүп койбойсуңбу? Анан деп ушундайлар да бар. Арасында операция акча керек болуп атат дегендер бар. Продуктума жетпей жатат дегендер бар. Бирөөдөн карыз алдым эле, аны төлөшүп койбойсуң дегендер бар. Айтор
ар түркүм смстер бар. Бардығын окуп эле аябай жүрөк ооруйт да. Мына интернетке көргөзүп коеюн. Мына буякта бүт ушинтип жазгандар. Мага да жардам бересизби? Мүмкүнчүлүк болсо дегендерчи. Бүт эле ушинтип жазып атат да. Миңден ашты, мен өткөндө мынтип карап чыктым. Анан аябай чындап эле жүрөк ооруйт. Баарына жардам берейин дейсиң, бирок тилекке каршы бардыгына мүмкүн эмес жардам бериш. Анан биз колубуздан келгени ошол чындап эле айла жоктон ачка калбайлы, ушу дүкөндөн тамак аш алалы деп эле, ошо тамак ашын төлөй албагандарга эле жардам берип атабыз да. Мындай кредит анан тиги машинемди үйүмдү төлөшүп койчу дегендерге жардам бере албайбыз. Аларга азыр колубуздан келген ушул адамдар себепчи болот. Бир жолу мындай болуп калды. Алтын казык деген ылдый жакта мусорный таштанды таштаган жакта, азыр завод салынбады, ошол жакта жаңы конуш бар экен да. Мурунда барып келгемиз 2-3 жолу. Анан ошол жакка барып, ошол жакта дүкөндөрдүн карызын жабылдап барып калдык да. Анан ал жакта бир Махабат деген эжекебиз бар. Махабат эже ошол айрылуу катмара менен иштейт, аябай ошол тегеректе жашаган, кыйналып аткан жалгыз боо энелердин көбүн тааныйт. Ошондой кыйналып аткан муктаж үй бүлөлөрдүн көбүн тааныйт. Ар биринин тизмеси менен билет экен. Ар бири менен жеке отуруп, сүйлөшүп, таанышып, кызматташып, мындай мамиле кылып көргөн эжеке экен. Анан мүнөздөрүнө чейин билет экен. Анан кыскасы ошол эжекебизде тизме бар экен да. Анан ал эжеке ошол өзү да ошол жерде жашайт экен. Мусорный полигондун түбүндө. Анан көп адамдарга себепчи болуптур жакшылык кылгангачы. Аябай көп адамдарга. Чындап эле ушул эжекебиздин кылып аткан ишин көргөндө аябай таң калдык да. Ошол өзүнүн кылып аткан ишин токтотуп коюп, бир муктаждарга жардам беребиз дегенде же ар кандай иштер келгенде өзүнүн үйдөгү оокаттарын баарын таштап коюп урган бойдон кетет экен да. Анан эженин ошол чын жүрөктөн кылган ыхласы көрүнүп турат. Мындай өзүнүн жеке кызыкчылыгын карабайт экен. Барып эле мына буга бергиле, бул мындай деп көп адамдарга буга бул жетишет, буга бул көбүрөөк болуп калат деп аябай жакшы сунуштарды айтат экен. Анан кабыл алып аткандар дагы аябай жакшы билишет экен. Кээ бирлерин ашыкча берсең албайт экен. Мага кереги жок, мына мага караганда бул кошунам кичине кыйналып атат, кошунама бергилечи деген адамдар болду да. Ошолорду көргөндө таң калдык биз. Анан ошол жактан биз барып карызды жаап коелу деп дүкөнгө кирсек, эми ал жакта мисалы 81 000 деген суммадагы карыздар жок экен, аякта 5 000, 10 000 эле экен да тегереги. Анткени ал жакта жашоо шарт да ошондой экен, дүкөндөрдүн шарты деле ошондой экен, андан көп сумма деле бере албайбыз дейт да. Анан бир үй бүлөгөнү айтты, ошо аябай принципиалдуу үй бүлө экен. Адал эмгек кылышат экен. Алар айтат неме депчи, ал үй бүлөнү айтты Махабат эже, ачка калсак калалы, бирок карыз албайлы деген ой менен жашаган адамдар экен да. Анан балдары 4 баласы бар экен. Анан ошо мусорный полигондун түбүндө жашайт экен. Жашоо шарты өтө эле оор экен. Бирок аябай жакшы үй бүлө экен. Аялы дагы, күйөөсү дагы, балдары дагы мындай үйүнө барып көрдүк. Анан ошол үй бүлөгө биз кандай кылабыз деп барып анан карыз албаса чындап эле продукты менен берели деп анан өзү 15 000 сомго продукт алып үйүнө ошол азык түлүктөрдү алып, тамак аш алып, ошону жеткизип берип, анан ошол үй бүлөнүн кожоюну Сабыр деген байке экен. Ошо Сабыр байке жашоодо сабыр кылып жүргөн мыкты инсан экен да. Ошол кишиге биз Сажда деген бренд биздин ошол кинобуздун алкагында умрага жолдомо берген. Анан ошол умраны алып барып бердик да. Татыктуу экенсиз депчи. Анан ошол умраны алып барып берип атсак, жанында эжеке келинчеги аябай ушу күйөөсүнө ыраазы болуп, ыйлап, сүйүнүп, мындай көрүнүп турду. Чын жүрөктөнчү, баягы жакшы үй бүлө экен, бири-бирин колдогон, бири-бирин түшүнгөн. Анан тилекке каршы биз ушу бирле умра бере алдык, ал өзүбүздүкү эмес да. Анан бирөөнү бердик, анан кеттик. Кетип баратып, баягы чындап эле жакшы кишилер экен, ошо келинчегине да болсо деп ойлоп койгонбуз. Анан үйгө барып интернетке монтаждап чыгаргандан кийин көп адамдар көрүп, анан ошо келинчегине да берсеңер болмок деген ойлорду жазды. Анан ал Каракулжа деген жактан, биздин алыскта Ош тараптан Каракулжадан Саламат деген апа көрүп калыптыр. Өзү 70 жашта экен. Анан Саламат деген апа көрүп калып ошол видеону, анан ошол жакта келин көрүп, байкенин келинчегин көрүпчү. Анан ошол келин, ал даанышман апа экен да, ал көрүп эле монун аялы аябай жакшы киши экен, күйөөсүн жакшы колдойт экен деп, анан биздин атыбыздан бир умра болсун деп ошо Саламат апа өзүнүн балдарын айттырып, Медер деген байке баласы бар экен, ошо баласы байланышка чыгып анан умра беришти да. Анан эртеси күнү биз ошол күнү жана Махабат эжеге чалып айтыптыр, тиги келинчегичи ыйлаптыр да, рахмат, ушундай болду, анан жолдошума дагы
көптөн бери үй бүлөнү багамдап аябай көп мээнет кылып жүрөт, анан кыйналып атат бир аз, анан ушу жолдошум Кудай таалам бир жакшы бир кубандырып койсо, сүйүндүрүп койсо деп акыркы убакта дуба кылып жүрдүм эле. Ошо дубам кабыл болуп, мына жолдошум умрага барганына жатат. Себепчи болгон силерге рахмат деп аябай ыраазычылык билдирип, ыйлап, жакшы сезимдер менен бөлүшүптүр да ошол кечинде. Анан эртеси күнү биз жанагынтип Саламат апа умраны берип коет, анан биз барып кубандырып коелу деп кайра бардык. Анан эжекеге айтпай эле жөн эле көчөнү биз тартып кеткенбиз. Бир жери калып кетти, ошону кайра тартып алалычы деп барып, анан барсак үйгө кирле деп болбой үйүнө киргизип чай берип, анан сүйлөшүп отуруп калып эме деп айттык да. Тиги Кудай таалам сизди жакшы үй бүлө экенсиңер. Мына силерге дагы умра буйруду, силерди көрүп, ошо келинчеги жакшы экен, ошо келинчегине ыраазы болуп, Саламат деген апа батасын берип 70 жаштагы. Ошо сизге өзүңүзгө өзүнчө умра берибиди деп, анан умраны берсек аябай сүйүнүп, ыйлап, кучакташып ушул ыраазы болуп калышты да. Аны көрүп биз да ыраазы болдук. Анан негизи эле ушул Кудай таала кайыптан берет дегендечи, жана үй бүлөнү өзүм ошол үй бүлөнүн ордунда элестетип атам да. Ошо принцип менен жашап атасың, адал оокат кылып атасың. Жашоодо кыйынчылыктар болот, адал оокат кылыш кичине кыйыныраак албетте. Анан ошентип жашап атасаң эле бир күнү келип эле бирөөлөр келип эле продукт чытап эле анан умра берип атат да. Сүйүнүп отурсаң эле дагы бир умра келип экинчи аялына насип болуп калат, өзүнүн аялыначы, экинчи кишиге. Анан чындап эле күтүүчүдөн болду. Көрсө Кудай таала ушундай эле адамдардын кылган, Кудайга жаккан инсандарга Аллах таала ар кимди себеп кылып эле бизге ошондорду астына алып барып кызмат кылдырып коет экен да. Анан ошол сезимдерди жанынан көргөн такыр башкача болот экен. Анан мен деле ойлоп атам, мен да Кудайга шүгүр ушул ишке себепчи болуп аралашып калганга. Мен өзүм чөнтөгүмдүн алып берген жокмун. Ошентип эле адамдардын бергендерин алып барып эле жеткизип берип атабыз. Анан ошону көрүп аябай жакшы сезимдер болду да. Кудай таала кааласа ушул ар бир адамга ар кандай себеп менен ар кимди кызмат кылдырып, алдына алып барып өзү эле бердирип кое берет экен. Негизи эле бул ой боюнча мындай болуп атат. Жашоодо ушундай бир адамдарды көрдүм. Биз кээ бир тарыхта болуп өткөн чоң адамдардын бир чоң иштери бар го. Мисалы үчүн Касым Тыныстановдуку же болбосо Исхак Разаковдуку, Жусуп Абдрахманов дегендерди угуп, Курманжанат Капаевди угуп, ушул айтор тарыхта кандай улуу инсандар болбосо, ошол улуу инсандарды угуп, кандай адамдар, кандай иштерди кылды, ушул адамдардын замандашы болгон, жанында жүргөн кандай эле деп элестетесиң го. Анан тирүүлүк көргөн кандай эле, жашоодо булар кандай болчу, анан ушунчалык эле өзүнүн жашоосун тобокелге салып, өзүнүн менде болбосо да ушундай болсун деп берип сала турган, өзүн курмандыкка сала турган ушундай адамдар тарыхта болгонбу, азыр барбы ушундай адамдар деген ой келет да кээдечи. Анан эми азыр жокко деген ойлор болчу. Ушундай адамдар табыш кандай болду экен деп. Анан өткөндө бир ойлонуп отуруп, изилдеп отуруп, азыркы жашоодогу ушундай теричет адамдар бизде Кыргызстанда барбы десек, чындап эле элге көрүнбөгөн, бирок чоң иштерди кылып аткан адамдар бар экен да. Анан алардын кылып аткан иштерин көргөндө, мындай биздин сөз менен айтканда өзүңдү лох сезип кетет экенсиң да. Анан ошол адамдардын кээ бирлеринин ошо жанында жүрүп көрүп калганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Аябай суктандым ошол инсандарга. Эми андай инсандардан азыркы заманыбыздын мындайча айтканда баатырлар десек болот. Көпчүлүгү мындай элге билгизбей калат экен, көргөзбөй калат экен да. Арасында өзүлөрү мындай жашоодон карасаң жөнөкөй эле адамдар, бир ишти кылып атат, бирок анын парданын артында укмуш чоң иштери болуп атыптыр да. Бирок ар бир адам өзүнүн колунан келишинче кылат экен. Ар ким адам өзүнүн ошо топтогонуна жараша, өзүнүн колуна Кудай таала бергенине жараша көп курмандыктар кылган адамдар көрүп, мен бир нечесин айтып коюм келип атат да ушул адамдардынчы. Себеби дегенде чындап мен аларды көрүп суктанып, мен да ошол адамдардай болгум келип, анан аябай бир ойлонуп отуруп, бир түн кечке ойго баттым да. Таң атпай уктап албай койдум, таң атканча. Мындай кээ бир учурда жанында жүрө берет экенсиң, көп адамдар жанында жүргөндө баркын билбейт дейт го. Анан биз ошо көбүнчө адамдар ошол өмүрдөн өтүп кеткенден кийин анан капа адам ушундай адам, кыйын адам болчу экен, ушунча кызмат кылыптыр деп анан өтүп кеткенден, көз өткөндөн кийин анан баалап баштайт экенбиз. Жанында жүргөндө жанында жүрөт, кээде дос болуп жүрөт, кээде тааныш билиш болуп жүрөт. Анан аларды көп бактабайт экенбиз. Анан ошон үчүн ушул эфир аркылуу ушундай адамдардан бир нечесин айтып койгум келди азыркы убакта. Мисалы үчүн бир адам бар да. Биз Кудай таалам аны менен ошо тааныш болуп, дос болуп, мамилелеш болуп, чогуу бир иш чараларда болуп, жанында жүрүп калган аябай сыймыктанып калдым. Мисалы үчүн ал
тааныгандары бар, анан тааныбагандары бар да. Анан эл таанып калгандардан Билим Майнаев деген досубуз бар. Ал адамдын мындай биз интернетке чыгарып элге кылып аткан кайрымчылыктары аябай көп. Мисалы үчүн акыркысын эле көрүп, могу биз кино менен алек болуп көп интернетти карабай калгам. Анан өткөндө интернетте жүргөм, мынтип көрүп видеону аягына чейин көрүп майны берген эмесмин. Анан бир видеону карасам, ушул Көз Азиз терге аябай көп жардам берип аткан. Бир жолу Көз Азиздер Федерациясына барып калганбыз. Анан акыркы видеосунда бир кыз волонтер экен да. Анан Көз Азиздер менен иштешип жүрүп, ошол Азиз балага турмушка чыгыптыр. Аябай мындай кыйын кыз экен. Анан ошол үй бүлөгө, ошол кызга ошо билимдер экөөнө тең умура беришти, ата энесине беришти окшойт. Анан өзлөрүнө да беришти, анан квартира да берди, үй да берди, белек кылышты. Анан бул Билим досубуздун кылып аткан, бул элге көрүнүп аткан иштердин бири да. А бирок биз анын жанында жүрүп калган кезде анын ошо ар ким менен сүйлөшүп, анан мояка мынча жөнөтөбүз, тияка мындай кылып беребиз дегендерди, мисалы үчүн эл билбейт, интернетке чыккан эмес, бирок андан көп иштери бар экен. Анан ал адамды, ошо Билимди көрүп аябай таң калдым да. Кудай таалам Билимге ырыскысын көбөйтүп берсин. Берген канча берсе, ошондон көбүсү кайра кайтарып берсин. Анан негизи эле ошо Билимге окшогон жаштар, мисалы үчүн мага мурда ишкерлер, бизнесмендер эле эптеп эле акча чогултуп эле өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлойт деп ойлочумун да. Жеке мен Билимди көргөндө азыркы жаштар, жаш ишкерлердин арасында Билим алган сайын берсем дейт да. Мен азыр Азамат досум менен жумуштан мына монча таптым, ушунчасын мен маяка берем деп эле берип сала берет да. Аны аябай суктандырды да. Ичиңен тилейсиң, ушу Билим дагы байып кетсе экен, дагы көбүрөөк берсе экен депчи. Анан ушун бере турган адамдар бар, анан бербей тургандар канчасы. Биз көрүп эле жүргөндөр бар, тырышып эле жата бергендер. Мисалы үчүн кээ бир адамдар канча миллиарддаган акчалар жатат, бирок бергиси келбейт. Жанындагыларды айтып калат. Мисалы үчүн Билим менен мындай окуя болгон. Ошо Меккеге умрага барып калганбыз. Анан умрада жүрүп бир ашканага кирип калдык да. Чоң ашкана экен, жана сааттын ичиндеги ресторан экен да. Ошо Билим жүрүп чай алып берейин деп ресторанын ичине киришип калды. Анан ал ресторандын ичи аябай чоң экен дагы. Анан ичинде бүт акысыз да, ошол эменин ичине кирет экен. Төлөнгөн акчанын ичине, пакеттин ичине кирет экен. Ичинде мисалы үчүн жандай супермаркеттерге киргендей эле, чоң маркеттерге киргендей ичинде кандай дубалда продуктылар полкаларда турган болсо, ошондой эле полкаларда сүт, суу, сок, печенье, шоколад, ушул бүт укмуш бүт баары бекер турат. Канча миң адам кирип, ошол жактан эртең мененки тамак, түшкү тамак, кечки тамактарды кирип акысыз жейт да, ушул сааттын ичинде жашагандарчы. Анан айтып атат да, мына мынтип жана фуршет сыяктуу тарелкага чогултуп жүрөбүз. Анан Азамат дейт, мына экөөбүз 2 тарелкага чогултук дейт. Аябай көп ушул чогултук да. Көзүбүз кызыгып, мындай көзүң алаңдап муну жейин келип, тигин жейин келип, баары бекер деп турсачы. Ошонун баарын чогултуп да анан айтат да, Азамат могу 2 тарелкага өлө нык кылып топтоп алдык. Анан экөөбүз ушуга тоёбуз, керек болсо бул ашып калат деп атат да, экөөбүзгөчү. Монча тонналаган тамак. Мисалы үчүн айтып атат да, мен бай болсом дейт да, мен баймын, могу тамактын баары меники дейт. Бирок мен курсагым тойгузуп батыра ала турган могу 2 табакты айтат да, ошо 2 табак калган батыра албайм мен ичиме. Кузуп ийем деп атат да. Жанагындай көбүрөөк жеп алып өлүп калышы да мүмкүн да, передозировка болуп дегендечи. Бирок ушул дейт, калган мен элге беришим керек да. Өзүмө жетерлигин алып, өзүмдүн тоёрлугун алып, бирок могу калган тонналаган тамакты убакыт мөөнөтү өтүп кетип, ачып кычып жарабай кылгыча, аны мусорго алып барып төккөнчө элге беришим керек. Чындап эле бизде адамдар ушундай ачкөз болобуз дейт да. Ошол өзүм жейин, могу тонналаган тамакты дагы турса мөөнөтү өтүп чирип кеткиче дагы ушул жерде тура берсин, элге бербейм деген адамдар көп экен. Ошону мисал кылып айтып атат да. Анан ушинтип ар бир адам ушундай ойлонсо, ар бир адам ушу топтогон акчасын өзүнө жетиш алып калып калганын элге таратса жакшы болмок да депчи. Чындап эле дүйнө жүзүндө байлар аябай көп экен, канча миллиарддаган долларды бир эле адам кармап жаткан ушулар көп экен. Ошол адам дүйнө жүзүнө 8 миллиард адамга таратып ийсе, ар бир адамга дүйнө жүзүндөгү ачык адамдар, муктаж адамдар калбай калат эле дейт. Бирок адамдын ачкөздүгү жаман экен. Адам тойбойт экен да, адам тобурага тоет деп коет эмес беле. Ошо тойбогондуктан эле дүйнөнү өзгөрүп топтоп эле жата берет экенбиз. Демек сиздер дагы ошол канчалык өзүбүзгө жеткенинен дагы ашык болсо, ошону баягы коомчулукка жардам берейин деген ниет менен ошол ишти кылып атасыздар. Ошол ишти кылып атабыз. Анан биз деле ортодон себепчүбүз. Балким көрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн, мен жеке өзүм чөнтөө менен чыгарып атат депчи. Жеке өзүнүн чөнтөөнөн чыгарып бергендер бар. Аны бирок биз баягы кээ бир учурда
чынында интернетке сын пикир жазгандар туура айткандар да бар, аслында мындай көргөзбөй кылбайсыңарбы, анан берсең от души берди, анан мактанбай эле койду дегендерчи. Анан бул мен өзүмдүн акчамды берип аткан жокмун да. Ошон үчүн элдин акчасын берип аткан үчүн элге дагы көрүнүп туруш керек, анан ачык болуш керек, мына таза болуш керек да. Эми Анан дерлик үлгү да болуш керек. ошо антип айтканы менен деле баягы кайсыл бир деңгээлде жакшы иш кылып атсаң аны көрсөтүп жайылткан жакшыраак нерсе го дейм, жаман айтканча. Ооба, ар бир кылып аткан ишибиз башкалар үчүн үлгү боло берет да. Жакшы иш кылып атсаң, ошол жакшы иш менен мен да ушинтип керек эле ойго келип, анан ошол үлгүнү алып улантып кеткендер бар. Жаман иш кылсаң да ошону көрүп улантып кеткендер болот да. Анан жакшы иш кылган менен жакшы ишти жайылткан экөөнүн соогу бирдей эле болот экен. Мисалы үчүн бир байке мисалы үчүн мага 100 000 сом берди да, алып барып берип койчу депчи. Сооптун баары, иштин баарын кылып аткан, Темилге акчасын берип курмандык кылып аткан ошол байке да, сооптун ээсичи. Аны алып барып мен тиги кишиге жеткизип, ортого жөн эле жеткизип берип аткан үчүн мага дагы ошол байке кандай сооп тапса, мага дагы ошондой сооп берет да. Кудай таала мындай кенен зат да, бере берет. Анан ошо интернетке чыгарып, ошо интернеттен бирөө лайк менен бөлүшүп койсо, ошол бөлүшкөн адам дагы ой пикири жакшы ой жазып, анан ошону тараткан адамды эле, кылып аткан адамда эле соогуп алат да. Ошол маанилүү айткым келет. Анан негизи ошол. Мен ушундай сыяктуу бир нече инсандарды айткым келип атат да. Мисалы үчүн биз азыр мен таң калып көргөн адамдардан мындай чындап эле жанына отуруп кылып аткан иштерин көрүп, анан аябай суктанып кетем. Азы болуп кетем. Анан ушундай адамдар бар экен деп мен жашоодо мындай мурун жана тарыхый адамдарды китептен көрүп таң калсам, азыр ошондой адамдарды жанынан көрүп таң калып атам да. Бир досубуз бар. Бул киши менен да биз мындай дин жолунда жүрүп таанышып калганбыз. Анан бул баягы билимди мен баягы эл таанып калган үчүн айтып атам да. Билим эгерде эл тааныбай, эч ким неметпей, мындай сыр бойдон көмүскөдө акырын жүрүп кыла бергенде, анда айтпайт элек атын. Билим элге таанымал, эл көрүп жүрөт, элдин акчасын билим деле орто жолдон айтып калат азамат. Могул иште мен кылдым. Бул иште могул байке акчаны берди, бул байке мындай кылып берди, бул байке мындай кылды деп адамдардан ал ишеничтүү болгон үчүн, ал ошол иштин көзүн билген үчүн, ал ошол ишти аябай жакшы майынча аткарган үчүн адамдар да ишенип, билимге да ошондой байкелер кайрылып турат да. Билим ансыз деле белгилүү болгон үчүн, анан ошо билимге басымсыз айткым келип атат. Кудай таалам ошо билим доско дагы бир жолу ыраазы болсун. Билимге окшогон жаштар элибизге керек. Кызматы өтө берсин, кыла берсин, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын, ошол көз тийбесин да. Ушу билимге окшоп кылган көрмөй жүргөн адамдар да бар экен. Бир эки ишкерди көрдүк. Биз аларды бизнесмен деп тааныйбыз. Анан байке моякта деген мондай иш болуп атат. Мояка мондай жардам бериш керек экен деп барып кайрылып айтайлы деп кыйын болуп барсак, ал байке көрсө андан 1000 эсе оор, 1000 эсе кыйын, 1000 эсе көп акчаны башкаларга жумшап берип аткан учурлар да көп болду да. Анан таң калдым. Могуну сиз кылдыңыз беле? Мисалы кээде бир окуялар болот да. Угуп калабыз, бирок ким экенин билбейбиз да. Анан буну сиз кылдыңыз беле? Көрсө ал киши андан көп адам, анан ал кишиден сурагандан да уялып калат экенсиң да. Анан кыскасы ушундай адамдардан бир эки үчөөнү көрдүк. Чындап эле баягы мындай жанагындай кылган ишин көргөндөн кийин анан кайсы адам кылды болду экен деп ойлонуп калчүбүз. Көрсө анан кийин ал адамдарды көргөндөн кийин таң калдык. Көрсө жаныбызда эле жүргөн ушул адамдар турбайбы? Аны биз ал адам ошол ишин билгиче башкача көз карашта болуп, ишин билгенден кийин такыр башкача көз карашта болуп калдык да. Анан жагы жана дин жолунда жүргөн бир досту айткым келип атат. Өзү аябай карапайым жигит, аябай жөнөкөй да. Анан таанышып калганбыз. Анан таанышып калып, ошо менен кийин дос болуп калдык. Ошол адамды көрүп аябай таң калып атам. Ал инсан деген биз Кыргызстанда баарыбыз колдонуп жүргөн көп, Кыргызстан боюнча миллиондон ашык адам колдонот. Көп адамга пайда берет. Ушундай бир тиркем бар. Ошо тиркемени ойлоп тапкан, ошо жасаткан бала да. Анан аябай чоң көп иштерди кылат. Ушундай бир чоң иштерди кылат экен. Биз анын кылып аткан иштерин көрүп мен таң калып кеттим. Адамдар ушундай да иш кылабы депчи. Биз өзүңдү эре ойлосоң бирөөнү шер ойло дегендей, мен кээде ойлоп кетесиң, мен минтип атам, тигинтип атам. Көрсө сенден 10 эсе, сенден 1000 эсе көп кылган адамдар бар экен да. Айтып атпаймынбы, ал адамдардын ишин көргөндө өзүмдү аябай бир байкуш, бир лох сезип кетип атам да. Анан ошол адамга да аябай таң калдым. Бул адам өзүнүн ошо негизги эл үчүн деп кылган кызматы бир экен. Күнү түнү деп жүрөт. Түнкү саат кээде таң атканча уктабай калат. Күндө бир 3 саат уктап калган, 2 саат эле уктап калган учурлар мен жеке өзүм күбө болдум. Мен уктап алайынчы деп уктап атсаң, ал ишти кылып аткан болот да. Анан ошол адамга да аябай баа бердим. Бул ошо элдин ишин бир кылат экен дагы, анан өзүнүн жеке иши бар. Жеке иши ал
эмнеде чарбачылыкка жер айдайт да. Жер айдап, анан ошо жер айтабыз да, досум, сенин ишиң булго, сен кызмат кылыш керек, мыякта жүрүш керек десе, мен адал оокат тапкым келет, эч кимге көз карандысы болгум келбейт. Анан өзүм маңдай терим менен ошо иш кылам да, анан өзүнүн жеринен канча бир гектар жерди алып алып, ошол жака клубника айдап, малина айдап, ошонун иштерин кылып атат да. Анан күндүз барып, ошо сезон убагында кадимкидей эле кара терге түшүп иш кылат. Кара жумуш, колдун баары мазөлүү болуп. Анан келип алып кайра элдин ишин кылат. Айтор, мына ушул добуска да аябай таң калдым. Айталам, ал эми элге аябай таанымал эмес, бирок эл көрүп жүргөн адам, бирок анын атын айтпай эле коеюн. Ал дос өзү да билет, өзү да көп чыккысы келбейт, мындай элге көп айта бергиси келбейт да. Андай сен ушундай иштерди кылат экенсиң, сен эл билбей эле койсунчу дейт да. Анан ошол адамга да аябай таң калдым. Дагы бир байкени көрдүм, мугалим экен да. Мугалим балдарды тарбиялайт экен. Ал киши менен ошо дин жолунда жүрүп таанышып калдык. Өтө билимдүү киши экен. Мен ал адамдын жанына жүрүп, ал китепти жудат экен да. Китептерди мындай тоннолоп окуйт экен. Анан жөн эле окуп койбостон ошо китептин үстүнөн анализ жүргүзөт экен. Анан ойлонду, эмне үчүн мындай ойдо жазылды, эмне болду деп. Анан ал адам менен любой теманы сүйлөшсөң, ошол темадан бир аналыктарды алып чыгарат. Бул тарыхта бул инсан мындай деп айткан, ал YouTube точкасынан сен айтат, мисалы үчүн биз мондой да бир окуя уктук эле, анан эл ичинде бир уламыш бар эле. Ал уламыш эмес, ал деген могул да. Деп анан тарых боюнча айтып турат да. Бул кишинин окуясы, бул кишинин окуясы деп. Анан ар бир адамдын аты жөнүнө чейин билет. Тарыхты да аябай жакшы билет. Дүйнөлүк политиканы, саясатты да аябай жакшы билет. Анан ушунчалык интеллектуалдуу жан дүйнөсү, мына дүйнө таанымы кенен адам экен. Ал адамдын жанына жүргөндө өзүңдү бир биринчи класстын баласы сезип кетесиң да. Анан ошол адамдын кылып аткан ишин дагы көрүп аябай таң калдык. Ал менен да ошо дин жолунда дос болуп калдык. Күнү түнү деп чындап эле элге кызмат, өзгөчө бала тарбиялоодо, кичинекей балдарга жакшы тарбия берип, аларга ошо өзөгүн туура, андан тышкары кайрымдуулук, жана биз айтып калдык го, мусорный полигонго барабыз депчи. Анан ошол байке аркылуу, ошол досубуз аркылуу жана Махабат эжени таанып калдык да. Анан ошол досубуз айтып калчу. Ал мугалимдик кылып, тарбиялык кылып, жана китеп окуп, макала жазгандан тышкары, өзү мусорный полигондо ошол жакта кайрымдуулуктарды көп кылып жүрөт. Адамдардын акчаларын алып барып, бир эжекелерге алып барып, жандай жалгыз бой энелер бар, ушул жактарга неме кылат да. Тигүүчү, тиге алам дегендер эжекелерге, ошо жөндөмү бар, ошо үйрөнгөн, түшүнгөн эжекелерге ошо тигүүчү машинкаларды алып берет. Нан жабам дегендерге тиги нан жаап отурган шарттарды түзүп берет. Мындай айтканда, колдорун акчага бербей, ошол шарттарды түзүп берип, анан ар кимден ишенip байкелер бар, фонддор бар экен, ошолорго берет экен. Ал алып барып ошол фонддордун иштердин тизмеси менен түзүп алып, жана Махабат эже менен чогуу анан бүт ушундай үй бүлөлөргө жардам беришет экен. Иш кылганга иш кылган, адамга тамак бере бербей, балык бере бербей, анан кайрымак берип кой, балык карманды үйрөтүп кой дейт экен. Мына ошол ыкмасын кылышат экен. Анан ошол адамдын жанына жүргөндө дагы ал адамдын биринчиден акыл деңгээлин, адамдар менен сүйлөшкөндө, башка адамдар менен сүйлөшкөндө дагы жанында отуруп угуп каласың да. Укмуштай таң калдым да. Анан ушундай адамдар көрсө бар экен биздин заманда. Керемет. Арабызда эле жүрөт экен көрсө, жана Голливудтун жана супергеройлорун көрүп атпайсызбы? Человек-паук, анан тиги Мстительдеринчи. Андайлар бизде деле бар экен. Реалдуу, алардан кыйын бизде. Мен мындай ойлонуп калчу эдим, Орто Азияда эң кичинекей мамлекет бизбиз депчи. 7 миллион халкыбыз бар. Казакстан, тажиктер биягы 10 миллион болуп калды. Казак бир туугандарыбыз 20 миллион. Өзбек бир туугандарыбыз 35 миллион. Эми Кытайды айтпай эле коелу. Анан эң картабыз да кичинекей, элибиздин саны да аз. Бирок биздин мамлекет мындай могу дүйнөлүк абалды алганда, анан болуп аткан могу азыркы убакта согуштарды алганда, теричитте курчап жүргөн мамлекеттерди алганда, биздин мамлекет мындай эч жагы эле жок болуп кете турган мамлекет экен да. Шарты ушундай экен да. Бирок өз алдынча эркин болуп, анан эркин болбостон ошо Азиянын ичиндеги мындай Азиянын арыстандары деп коет эмеспи, ошол деңгээлде сакталып, эркиндик сакталып, элибиз да курч болуп, анан өз алдынча мамлекет болуп жашап келаткан себеби ушуга окшогон адамдардын мындай кээ бир коомдордо айтат, бул айталы. Кайсы бир коомдо карыялары болсо дейт да. Кайсы бир коомдо ошо жетимдерге жардам бергендери болсо, элдин кызматын, элди ойлогон адамдар болсо, Кудайга жалынып, Кудайдан суранып, эл үчүн дуа кылган адамдар болсо, ошондой адамдардын себебинен анан аалам кармалат дейт да. Анан чындап эле көрсө биздин мамлекетибиз ушундай адамдар элге көрүнбөй эле өздөрүнүн ишин мыкты кылып атканы үчүн, өздөрүнүн жашоосун, жеке жашоосун курмандыкка чалып, ошо элибизге кызмат кылып аткандарын көрүп, анан демек ушундай адамдардын айынан биздин
мамлекет катары бар экенбиз, негизи эле улут катарда сакталып келаткан экенибизди көрүп таң калдым да. Анан мисалы үчүн мурун ошол жана репрессия болгондо биздин улуу инсандарыбыз өзүнүн ушу мамлекет Кыргызстан деген мамлекет түптөлүп калсын деп өзүнүн жанын курмандыкка чалып өлүп кетип аткан адамдардын азыркы жашоосун элестеткенде азыр эми көп адамдар кой тынч эле жашайлычы дейт да. Курсагым ток болсо, өзүм үй бүлөм аман эсен болсо жашай беребиз деген адамдарды көрүп, анан ошол эле учурда жок, мен ошол эле тарыхый биздин тарыхта аталарыбыздын жолун жолой, андан көрө элибизге пайдам тийип калсын, мен ачка жатсам ачада бул жака болсун деген адамдардын күнү түнү уктабай эс албай, кийин тиги дүйнөдө эс алабыз деп кылып аткан иштерин көргөндө аябай мен ошол чөйрөгө кээ бир адамдарды жеке таанып, мындай миң уккандан бир көргөн дейт го. Угуп жүргөн башка, алардын арасында аралашып көрүп жүрүп калган такыр башка экен, ошолорду аябай таасирлендим. Анан ошол мугалим киши өзүнүн айлыгы бар, аз эле зарплатасы бар, ошо зарплата айлыкка иштейт. Анан калганы болсо элге кызмат кылат. Анан жеке мен өзүм таң калганым мындай болду да, бир жолу аябай ыраазы болуп кетип ошол кишиге анан белек бердим да. Өзүнүн атын эч ким билбейт аны. Өзүнө эле белек кылып берсем албай койду. Бир телефон белек кылып бергем. Айфончу. Айфон кызмат деп алсак, албай койду да. Таң калдым, ушундай адамдар барбы деп, башкалар жан талашып алып, дагы бербейсиң дегендер өлө көрүп атабыз. Жеке башында ушул иш башталып атканда мен деле мындай эме болчу да. Чармачылык иште жүргөндө менде да бир кандайдыр бир башка адамдарга же колунда барларга мындай таарыныч сыяктуу бар болчу да. Анткени биз ушундай иш кылып атабыз, биз деген элге кызмат кылып атабыз, анан кино тартып атабыз, анан бизди эмне колдобойт, эмнеге спонсор болбойт деп анан ушундай көрүп ушу болуп койбойт беле дегендей аларга милдет катары, анан таарыныч катары бир сезимдер болгон. Анан мисалы үчүн ошол убакта балким миллиондогон акчаларды берсе, балким алып туруп иш кылмакпыз да. Анан бирок ойлоп койдум, көрсө эч качан башка бир адамга милдет кылбаш керек экен, өзүң аракет кылыш керек экен, бере турган жалгыз гана Кудай болуш керек экен. Анан Кудайдан башка эч кимге муктаж болбош керек экен, эч кимге жалдырабаш керек экен. Аракет кылыш керек экен биздин. Адам негизи аракет эле кылат экен, натыйжаны Кудай таала берет экен. Ырыскыны Кудай берет экен. Кудай бизге окшогон же болбосо ар кандай адамдарды себеп кылып, алдыңа чөгөлөтүп алып келип, мисалы үчүн мен жеке ошол жанагы умраны ошо жанагы сабыр деген байкеге алып барып бербедикпи? Ал байкенин астында биз бүтө эле ылдый экенбиз да. Балким биздики мындай сырткы көрүнүшүбүздөн, жашаган жашоо сапатыбыздан кандай десем, мындай машина менен же үй менен же жашаган жер менен айырмаланышы мүмкүн, бирок жанагы үй бүлөнү көрүп, ошол үй бүлөнүн үйүнүн ичиндеги акыбалды көрүп, анан ошого ыраазы болуп, бирок чын жүрөктөн мындай берсең жан талашпаган, жутунбаган адамдар экенин көрүп, аябай таасирлендим да. Ушундай бир чоң жүрөктө өйдө ылдый сезимдер болду. Чын ыхластуу адам көрүнүп турат экен, жанында турганда сезилет экен андай адамдарчы. Мисалы үчүн кээ бир жерлерге ошентип алып барып бергенде, өзгөчө пандемия болгондо да биз жана продукт таратып калганда, кээ бир жерге барсаң, үйүндө толтура турат продукция, бирок жан талашып эле келе колуңан жулуп алып, анан бирөөнүкүн аяйсың деп кайра саба доорунуп, кээ бирлер баягы телефон номерлерин алып калган учурлар болгон, чалып чыдап кетпейсиң деп доолаган учурлар да болгон да. Жанагы адамдарга берсең, мисалы үчүн мен пандемияда дагы бир жолу таң калган бир үй бүлөгө барганбыз. Un таратып жүрөбүз да. Анан бир үйгө кирсек, бир үйдө 4 мүшөк un турат. Биз кайрымдуулук кылып фонддор берген, анан un продукт таратып жүрөбүз, анан үйгө кирсек 4 мүшөк un турат. Анан бүтүп карасак тиги алып келчи да, деп атпайбы. Анан эже сиздин үйүңүздө турат го десек, эмне сен берип аттың беле, муну башка фонддор берди, алып келчи да, деп эле берип анан. Эмне деп эле колдон пакеттер жылып алып калгандар болду да. Өйдө ылдый болот экен да. Анан бир үй бүлөгө кирсек, мындай экен да. Үйдүн ичинде эчтеке жок. Анан алып барып бир мүшөк унду алып барып берсек, мынтатта могу бир мүшөк бизге көп болуп калат деди да. Бизде өзүбүздүн могу балабыз бар, биз жарым мүшөктү монча күнгө жеткизебиз, бизге жетет, кошунам да, балдар көбүрөөк. Анан ал кишине үйүндө эчтекеси жок, биздики качабы жок дегенден мындай продуктыларыбыз бар. Могу кошунам алып барып бергилечи да, анан кайсы да жүргүлө деп эшикке чыгып алып барып, анан үйүн көргөзүп, ушул деп анан ошол үйгө алып барып бердик да. Анан ошол өзүнө мага жетиштүү монун мендеги жарымысын тек алып барып берип койгулачы деген ошол кишини көрүп аябай таасирленгем да. Жанагы мусорный полигондо да үй бүлө ошондой экен, такыр жутунбайт экен. Анан рахмат дейт. Анан кээ бирлер мисалы кайрымдуулуктар барса албай коет экен. Анткени баягы кайрымдуулук каяктан келип атат, эмне болуп келип атат деген маани берген адам кээ бир компаниядан албай коет экен да. Анан ошондой адамдарды жанынан көрүп таң калып атам да.
Жана Байкедагы ошо мугалим болуп иштейт, бала тарбиялайт, андан тышкары жеке жумушу барып мусорный полигондо ар кимге жардам болуп, ошол чаң болуп, жыттанып, ошол жакта толтуруп үй бүлөлөргө жана таратып, продукт таратып жүрөт. Китеп окуганга да жетишет, жашоодо болуп аткан мондай нерселердин баарын анализдегенге да жетишет. Анан жанагынтип сырттан бирөөлөр келип ыраазычылык үчүн алып кой десе албайт экен да. Анан ошолорго аябай таң калдым. Азамат мырза, бир аз мурун эле биз камера күйүү электе мурун дагы сүйлөшүп атканда кинонун таасири боюнча дагы айтып кеттиңиз го. Азыр балким сиз айтып аткан нерселер эфирден эми кетсе дагы бир канча адамга таасир этип, визуалдык жактан көрүп, угуп, таасирлениши мүмкүн. Ошондой адамдар дагы да көбөйүшү мүмкүн. Анан мен ушуга улай баягы кинонун таасири жөнүндө дагы сүйлөшкүм келип атат да. Сиз буга чейин подкастта айткан экенсиз, бир учурларда ошол наркотика тууралуу дагы кино чыгып кеткенден кийин ошо наркомандар дагы көбөйүп кеткен экен депчи. Анан бирок дагы бир тарабын алып карай турган болсок, мисалы сиздердин Карыз деген фильмиңиздерден кийин балким карыз албай, мындай карызы болсо төлөгөнгө баягы умтулуп калышат алдыгачы. Анан бирок анткени менен Кыргызстанда мындай фильмдерден башка дагы фильмдер бар да. Мисалы аял менен эркектин ортосундагы мамиле баягы ажырашып кеткендер, токмоктоп салгандар, ошолорду көрсөтүп берип атышпайбы? Ошого негизи кандай карайсыз? Алар кайра ал жакка үгүттөп койбойбу? Негизи эле кинонун таасири же визуалдык видеолордун таасири өтө чоң экен интернетте. Мисалы мен жеке өзүм жашоом жөнүндө камера күйгүч айтып бератпадым беле. Миң уккандан бир көргөн деген бизде сөз бар. Ал сөз чындап эле ошол көрүп аткан видеонун азыркы замандын мындайча айтканда 3-чү дүйнөлүк согуш деп коет го. Бул идеологиялык согуш дейт да. Бул идеологиянын согушу болуп аткан учурда биз азыр дүйнө жүзүндө көрүп аткан контенттин баары интернетте көпчүлүгү ошол батыштан келип аткан контенттер. Мисалы үчүн эми ал жакта ар кандай Европаныкы бар, башка өлкөлөрдүкү бар, Россияныкы бар, Американыкы бар, укмуштуу дүйнө жүзүндө кайсы мамлекет, чоң мамлекеттер контент чыгарып аткан болсо, ошолордун баарын кинолору, сериалдары, интернеттеги, TikTok'тогу, Instagram'дагы жанагындай трендтери, айтор мультфильмдерине чейин биз кабыл алып көрүп атабыз. Анан башка өлкөнүн, башка мамлекеттин, башка улуттардын маданияты да ошол кино аркылуу, сериал аркылуу, мультфильм аркылуу элге кирип байма-бай эл менен биздин маданиятка аралашып кетип атат да. Анан ошолордун арасында мисалы үчүн бул миң уккандан бир көргөн деген мисалдын бул тесттер, ар кандай тесттер бар да. Мисалы үчүн мындай жакшы тест бар экен да. Интернеттен көрүп калгам. Анан жашоодо да 1-2 жолу колдонуп көргөм. Анан чындап эле аябай көп таасир берет экен. Мисалы үчүн сиз сөймөгүңүздү көтүрсөңүз, сиз билет экенсиз, бирок бул учурда мен бул тестти көргөм. Көп учурда мен ушуну айтам. Бирок биринчи жолу менде дагы ушундай болуп калган да. Сөйбөй десечи, укканга караганда көрсөткөн көбүрөөк. Биз сөз менен сүйлөп миллион жолу айткандан көрө бир жолу көргөзүп берип койгон таасирлүүрөөк болот экен да. Ошон үчүн биз кино аркылуу көргөзүп атканыбыз өтө таасирлүү дегени ушул экен. Анын тескери тарабы. Мектептерде, студенттердин арасында көптөгөн килтеген эле бир жолу биз бир чоң семинарга барып, чоң эле кишилер 40 жаштагы, 50 жаштагы кишилерге баарыңыздар давайте 40 жашында айттык, сөймөгө көтөрүлө десет. Мага окшоп баарыңар сөймөгө көтөрсөң, баары ушинтет да. Орусча давайте поднимем все указательный палец, баары ушинтет атат анан. Арасынан бир экөө минтет да, калгандары минтет анан. Көрдүңөр, мен айтып атканымды уккан жоксуңар, кылган жоксуңар, менин кылып атканымды кылып атасыңар дедим да. Демек адамдар көпчүлүк учурда адамдын жүрүм турумуна жараша кылат экен. Мисалы үчүн кээ бир атактуу адамдар бар, мисалы футболисттер, же ырчылар, жана окерлер мисалы. Алар татуировка тартып алат денесине. Анан бетине тартып алат, мойнуна тартып алат, айтор татуировканы тартат дагы анан элге айтып айткан да, туугандар, мына мен мондай татуировка тарттым, мага окшоп тарткыла деп элди үгүттөп айткан ал. Ал тартып алды беле татуировкасын, ишин кылып жүрө берет экен. Анан аны көргөн фанаттары мен ошондой татуировка кылайын деп, анан ошондой тарттырат экен, ошондой кийингиси келет экен, ошондой сүйлөгүсү келет экен, ошондой жүргүсү келет экен. Ал барган жака баргысы келет экен. Мисалы үчүн азыр интернетте тренд болуп, тиги жанагындай шаймускат деген эле жана жүзүмдү жесе элдин баары жүзүм жеп кетпеди беле? Жанагындай дубайский шоколад десе элдин баары дубайский шоколад, мындай маркетинг менен, мындай адамдардын ой жүгүртүшү менен адамга бок жедирип койсоң деле болот, тезек жедирип койсоң деле болот деген түшүнүк чындап эле иштейт экен да. Анан баалуулуктардын алмашуусу азыр дүйнө жүзүндө, мисалы үчүн азыр өткөндө эле мен интернетте айтып калдым, жакшы адамдарга караганда жаман адамдар популярный болуп атат.
мындай илимдүүлөргө караганда илимсиздер популярный болуп атат. Чындап мындай ыхластууларга караганда сырткы көрүнүшүнөн мындай сулуу кооз көрүнгөндөр популяр атактуу болуп атат дегендей. Мисалы үчүн азыр жазуучулар, илимпоздор же болбосо мындай мамлекеттик жумушта иштеген бир кээ бир жумуштар бар. Мисалы үчүн андай ошол жумушта мисалы үчүн кичинекей кезде тиги ким болосуң десе, мугалим болом, депутат болом, космонавт болом, тиги куткаруучу болом, милиционер болом, аскер болом, дагы кандайлар бар. Жазуучу болом, тарыхчы болом деген сыяктуу, доктор болом дегендер ок чыкпыз да. Азыр жаш балдар ким болосуң десе, блогер болом, анан тиги спортсмен болом, көбүнчө ушул, анан актер болом ушул. Анан Инстаграмда TikTok тартам дегендер да. Эмнеге дегенде, хардкор, марткор деп бизде жанагы эрежеси мушташ, UFC ошондор көбөйүп кеткен, анан ошонун артынан куугандар бар. Мушташтын артынан бизде азыр мындай ошондон хайп кармап, анан атың чыкпаса жерде болуп, анан бир үйлөрдү жанагы хаустарга кирип алып, анан мушташкандар көбөйүп кетпедиби? Андан тышкары блогерлер аябай көбөйүп кетти. Блогерлердин сапаты эми ар кандай. Жакшысы бар, жаманы бар, туура нерсени үйрөткөнү бар, туура эмес нерсени үйрөткөнү бар, билимдиси бар, билимсизи бар ушул айтор. Бирок алар популярдуу да. Жазуучуга караганда блогер популярдуу, жазуучуга караганда актер популярдуу, бир тарыхчыга караганда дагы бирөө популярдуу дегендей. Кыскасы баалуулуктар алмашып, бизде азыр мындай сырткы көрүнүшкө көп маани берип калды да. Анан ошого байланыштуу бул интернеттин таасири болуп атат да. Кинонун, сериалдын, соц тармактын, блогдун таасири болуп атат. Эмнени айткым келип атат? Мисалы үчүн, биз кино таратканда жанагы бир нече мамлекеттердин аналогдорун көргөзүп кетели. Мисалы үчүн Россияда жанагы бригада тартылганда криминал 50%га чейин өсүп кеткен. Рекетир Казакстан рекетир чыкканда дагы криминал бир топ рекетир болуп өсүп кеткен. Кээде артык кылам деп тыртык кыласың деп ойлойсуң. Албетте кинонун аягында тиги Саша Белый деле өлөт, туура эмес, бирок ал өлгөнгө чейин жашоосун аябай кооз кылып, көркөм кылып, укмуштуу көргөзүп аткан. Ал романтизация көбүрөөк криминалга романтизация болуп калып атат да. Рекетир деле аягында өлүп атат, бирок рекетирдин жанагы куртка кийип алып, саян баратан дегендери мисалы үчүн анын деле таасири бар. Андан тышкары оң жагынан таасир берем десе, мисалы үчүн тиги Кадеты деген сериал чыккан орустарда, Россияда, мисалы үчүн жаштардын көбү аскердик кызматты өтөгөндөн качып калган кезде Кадеты деп сериал чыгып, анан балдар аскерге барып жатып, ошол жактан жатаканадан кызыктуу окуялар чыккан үчүн кийин ошо сериал чыкканда мен аскер болом деген жаштар аябай көбөйгөн. Мындай өз эрки менен кызматка баргандарчы. Түркияда мисалы үчүн Куртлар Вазиси деген бир сериал чыккан экен. Долина волков дегенчи, ошол чыкканда ал жана спецслужбалар жөнүндө. Биз дагы көрүп калганбыз. Ал убакта ошол сериал чыккан жылы спецслужбалардын атайын кызматтын академиясына балдар батпай калып тапшыргандыр, абитуриенттер. Америкада бир жерде, бир штатта пожарный академияга абитуриент келбей калып тапшырбай калганда булар атайын кино буйрутма берет дагы. Голливуд ошол мамлекеттик акчадан пожарныйлар жөнүндө өрт өчүргүчтөр жөнүндө кино сатат. Ошол кино чыккан жылы ошол пожарный академияга абитуриент батпай калат да. Бул кинонун таасири болот. Анткени жана миң уккандын бир көргөн деген иштеп атат да. Демек, Америка канча жыл мурун эле аны түшүнүп койгон экен да. Америка өзүнүн идеологиясында мугалимдерди, кесиптерди, керек болсо кинонун ичинде тиш жуугандардын Американын кинолорунда, үй бүлөлүк кинолордо көп байкабайсыз, балдар менен тиш жууйт. Анан стаканга суу куюп алып ичип деп чайкашат да. Эмнеге десе, акта суу биздикине окшоп агып кете бергенде аябай счётчик айланат экен да, суу кымбат экен. Ошон үчүн сууну алар стаканга куюп, муну шарлап агып бизге окшоп жуунбай, алар кичине үнөмдөшөт экен. Ар эми штаттарына жараша да. Анан тиш жууганды пропаганда кылат. Ал жакта зуб эмне деп койчу эле, тиш доктурлары аябай кымбат. Тишти биздикилер биякта каалаган нерсе, ал жакта мына мен агаларым да тааныштарым Америкада жүрөт. Тиш доктурларды Россиядан деле Кыргызстанга, биздин мекендештер Кыргызстанга келип тиш жасатып анан кетишти. Америкада деле ошондой экен. Бир тишти жасатыш 10 миң, 20 миң доллар болуп кетет экен да. Анан ошон үчүн ал жакта эртең менен чуркагандарды пропаганда кылат кинонун ичиндечи. Андан тышкары да аябай көп идеологиялар бар. Булардын кинолору да экиге бөлүнөт экен. Ошо өзүнүн мамлекетине арналган кинолор, анан тышкы экспортко арналган кинолор. Экспортко чыга турган кинолорду кичине башкача багытта тартат экен. Ички өзүнүн рынокко багытталган фильмдер такыр башкача болот экен. Анан таасири бизде дагы ошондой фильмдер чыгып атабы, экспорт боло турган фильмдер? Бизде азырынча ал деңгээлге акырындан баратат, бирок тилекке каршы азырынча аз да. Билем чыкканда биз азыр коңшу Казакстанга чыга алабыз. Анан аябай жакшы болуп кетсе орус тилдүү СНГге чыгышыбыз мүмкүн. СНГден деле бир пока азырынча биздин кинолор тандай чыга элек.
бирок дүйнөлүк деңгээлге чыгыш керек да. Дүйнөлүк деңгээлге, дүйнө жүзүнө ошо биздин кыргыздын маданияты, биздин салт санаабыз, өзүнүн жашоо турмушубуз, биздин жайгашкан жерибиз, жаратылышыбызды көргөзүш үчүн биз ошо кино аркылуу дагы көп нерсе кылсак болот экен. Мисалы үчүн жанагы корейский сериалдар көбөйүп кетип, корейский кинолор көбөйүп кеткенде, бул убакта бир жыл мындай болуптур да. 2000 жылдары буларда жанагындай Hyundai, Samsung, Kia деген чоң компаниялар бар да, алар техника чыгарышат да. Ошол эле учурда Америкада Голливуд кино чыгарып атат да. Анан 2000 жылдары мисалы үчүн Парк юрского периода деген кино чыккан, анан 98 жылдары Титаник деген кино чыккан да. Анан булар американецтер ошол Титаник менен же Парк юрского периода менен дүйнөлүк прокатка чыгып, дүйнө жүзүнө өзүлөрүнүн маданиятын таанытып атат, Американын маданиятын. Экинчиден, өзүнүн жерлеринин кооздугун көргөзүп атат, өзүлөрүнүн жашоо шартын көргөзүп атат. Ошол эле учурда миллиондогон миллиардтан акчаларды кайра Америкага алып кирип казынага киргизип атат да. Мисалы үчүн Титаник 1 миллиард 800 миллион доллар тапкан, анан аны алып барып туруп 1 миллиард 700 миллион беле ушул айтор ошонун тереңи да. Таап алып барып туруп Американын казынасына киргизип атат. Дүйнө жүзүнөн чогултуп барыпчы. Бир ок менен бир нече коюн айтып атат да. Анан муну корейстер көрөт да, түшүнөт да, демек койгула, мына көрдүңөр, булар идеологиядан мына жакта жатат. Дүйнө жүзүндө өзүнүн маданиятын, өзүн таанытып, өзүн көргөзүп, өзүн кызыктырып элинин баарын. Анан ансыз келет акчанын баарын дүйнө жүзүнө чогултуп кетип атат. Кичинекей эле компания, кичине эле кино тартты. Деп анан чоң компаниялар давай биздин Кореянын маданиятына салым кошосуңар, киносуна салым кошосуңар, миллиондогон акчаларды ошокой инвестиция кыласыңар деп анан азыр дүйнө жүзүндө Корея топ 5 мамлекетке кирет. Кинолору ушундай элге таасирлүү болуп, анын үстүнө алардыкы мындай кино эмес, сериал форматында көбүрөөк. Ошончо. Кинодон дагы сериалдын таасири көбүрөөк да. Мисалы үчүн кинону бир чарып коесуң, бир көрүп бүтүп коюшат. Сериалда болсо улам артынан кубалап отуруп, сезондоп көрүп отуруп, анан бир жылдын ичинде, жарым жылдын ичинде же 2 жылдын ичинде бир сезон, 2 сезон көрүп койгучу адамдар ошол тарбияланып калат экен да. Мисалы үчүн жана Кореядагы K-popер BTS деген группа бар эмеспи? Ошолордун бир жылдык дүйнөдөн чогулткан жана турнелер болуп чогулткан кирешеси 4 миллиард 700 миллион доллар экен. Интернеттен окудум да. Товар экспорт кылып, бирдеке кылып жүдөбөй эле ошентип маданиятты экспорт кылып атат да. Булар өзлөрүн таанытып атат, өзлөрүнүн маданиятын элге сиңирип атат. Мисалы үчүн бизде бир убакта K-popерлер көбөйүп кеткен, көчөдө чачтары мынтип балдар кыздар. Гүжүмпиялар дейбизби? Болбосо Корея каякта, Кыргызстан каякта туурабы? Ооба. Демек биз деле ошол Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып, биз деле ошо кыргыздын маданиятын аларга жеткизгенге, биздин тарыхыбызды көргөзгөнгө, жерибизди көргөзгөнгө, мисалы үчүн жанагы Игра престолов деген деле кино чыккан, ошол убакта бир эме салышкан, хан сарай салган экен да, замок. Ошол замкка съемка тартылып бүткөндөн кийин элдин баары турист катары ушул жерден тартылганда ошол замкка турист болуп барышат экен. Мисалы үчүн Түркиядагы Султан Сулайман деген кино чыкпады беле, Великолепный век дегенчи. Ошол Великолепный век чыккыча Султан Сулайман Стамбулдагы жана хан сарайында туристтер азыраак болчу экен. Киргендечи, кирип көрүп, анан ошол султан ошол хан сарайга барып, Турцияга эс алган болушат, турист болуп барышат, бирок ошол султандын хан сарайына азыраак киши барышат экен да. Ошол Великолепный век чыккандан кийин, ошол сериал дүйнө жүзүнө тарагандан кийин батпай калды дейт жана элдин баары келип, султан ушул жерде жашаганбы, көрөм, моякта жашаганбы деп ошол деп ошол көрүш үчүн ошол жерде сериалдан маданият сиңип калды, кино сиңди эмесине, анан туризм көбөйдү дейт да. Бул мисалы үчүн биз Кыргызстандын кооздугун, ар кандай биздин мисалы үчүн Арслан бабты, тиги Сары Челекти, Ысык көлдү, Баткен, Жалал Абад, Ош, Нарынышыл, кандай биздин Кыргызстанда жерлер болсо ошолордун баарын таластын баарын киного чагылдырып көргөзсө, анан бир тарыхый бир кино болсо, ошол кинодо ошол локациялар көбүрөөк эсте калса, жүрөктө калса, жарылган жүрөк деген сыяктуучу мисалы үчүн. Демек биз маданиятыбызды экспортташыбыз керек экен да, кино аркылуу. Бизде тарых бай, таланттуулар көп. Бизге азыр акча эле, тажрыйба эле жетпейт да, эки нерсе. Финансылык жактан эле, мисалы, эмне үчүн Манас тартылбай атат деген суроолор көпчүлүктө эле түйшүккө салып атпайбы? Бирок ал жакта деген чоң финансы жатат. Мисалы, ошол Осман империясы жөнүндө тартышканда деле түрктөр канча каражат кеткен болсо керек да. Өткөндө Казакстанда ким деген Нурлан Коюнбаев деген бир КВНде өнөп жүргөн, азыр кинолор тартып жүрөт, режиссер болуп жүрөт. Киши бар да, анан ошонун интервьюсун, подкастын көрүп калдым, аябай сонун мисал келтириптир да. Мисалы, биз Астана Экспо деген өткөздүк дейт. 3 миллиард доллар акча короттук дейт ошол Астана Экспого. Анан ошол айтып берет да, ошол 3 миллиард долларды мага бергенде дейт да. Ал айтып атат. Джеймс Кэмеронго барып туруп, биз колуна 500 миллион долларды чаап турупчу, Джеймс байке, Джеймс ага,
биз Казакстандан бир кино тарталы, келиңиз тартылып бериңиз деп туруп, жөн эле чай ичип коюңуз деп туруп эле $500,000 колуна чапкан да дейт. Анан алып туруп, деп анан 5 миллион деди же 500 миллион деди, ушул жана 1 миллиарддын жарымысын эле ошого колуна бермекпиз деди да. Берип туруп эле анан жүрүңүз эми биз жеңең менен тиги $500 миллион укканда тиги деп жеңең келип чай коюп деп тиги казактар келиптир деп айтып берип атат да. Анан айтор Казакстандан келип укмуш, жанагы Аватарга окшоп, Титаникке окшоп укмуш дүйнө эле кино тартылмак дейт. Дүйнө жүзүндө Голливудтун издөөлөрүнүн баары келип, Джеймс агабыз тартып, Казакстандан тартып дейт. Анан аны деген 500 миллионду чай ичкенге эле берет, 500 миллионго кино тартылсын мейли деп атат да. Өзү мисалы үчүн Аватар деле 100 миллионго тартылган дейт да. Сен 500 миллионго тартып атасың дейт да. Андан 5 эсе көбүрөөкчү. Анан тартып туруп, анан 1 миллиард ошока кетти деп атат да. Джеймс Байкеге менен анан кинонун тартылышына кетти. Анан дагы 2 миллиард калды бизде деп атат. 2 миллиарддын дүйнө жүзүндө эң мен Роналдонун посту мисалы үчүн канча $100,000 экен да, бир пост чыгарыш. Анан тиги Роналдога $1,000,000 берип туруп, давай 10 пост чыгар. Тиге $1,000,000 берип, дагы монча пост чыгар деп туруп, дүйнө жүзүндө мен деген адамдар Казакстанга алып келип коноктоп туруп, гонорарлардан берсек дейт. Ушул кыскасы $2 миллиард коротсок дагы дүйнөнү дүңгүрөтө турган биз Казакстан жөнүндө кино тартмакпыз деп атат да. Нар жакта дагы $1 миллиард ашып калмак. Анан Экспо менен биз кандай пайда көрдүк? Дүйнө эле дүңгүрөткөн Аватарга окшогон Казакстандан кино тартылып, Казакстандын тарыхча кылып отурганбызда кандай пайда көрмөкпүз деген мисалды айтып атат да. Чындап эле кээ бир учурда биз идеологияга инвестиция кылыш керекпиз. Өзүбүздүн тарыхыбызга, өзүбүздүн маданиятыбызга, мисалы үчүн үй бүлөлүк бал Кыргызстанда азыр ажырашуу 50%га жетти деп атат. Эмнеге? Анткени биз чет элдин кинолорун көрө берип, ал жактагы гражданский брак деп коет эмес беле, жанагындай мындай нике кыйбай эле, каттоодон өтпөй эле жашай берет, канча жыл жашайт, анан кийин бири бирине чындап жашаш көнүшүп кетсе, балалуу болгондон кийин анан никеге туруп коюшат да, мисалы үчүн. Анан кинолордо ажырашуу оңой эле, сериалдарда оңой, тиги менен кетип калды, бул бирөө менен кетип калды, анан бактылуу абут. Эми кино деген кино да, бул жакта көркөмдөп кое бересиң, баягы жарым төгү жарым үчүн жарандардын көнү үчүн дегендей эле. Кино бул жомоктоп эле жашоону көргөзүп кое бересиң. Идеалдуу эркек көргөзүп коесуң кинодон, каарманды, идеалдуу аял кылып көргөзүп коесуң. Көрүп отурган адамдар өзүнө ошондой кинодогудай аял издеп, кинодогудай эркек издейт да, жашоодо ал жок да. Жашоодо кинодогудай эркек жок, кинодогудай аял жок. Жашоодо биз мисалы үчүн мен интернетке чыгаарда, сүрөткө түшөрдө чачты оңдоп түштөп, сулууланып рабочий сторонан бул жак эле деп биз элге аябай фильтрден өтүп анан чыгып атпайбызбы? Жашоодо деле каармандар ошо болгон жакшы жагын көргөзүп жатат да. Анан минустарын көбү билбейт, кемчиликтерин билбейт. Жашоого келгенде сенин күйөөң тиги кинодогудай күйөө эмес, кемчиликтери толуп атат. Сенин аялың кинодогудай аял эмес, кемчиликтери толуп атат. Анан мындай разочарование болот дагы, анан түңүлөт да, анан ажырашып кетет да. Анан ошондой кинодогудай аял издеп, кинодогудай күйөө издеп жүрө берет. Жашоодочу анан ошондойлордун баардыгы жашоо бул Чыңгыз Айтматовдун бир Москвадан берген интервьюсунан көрүп калдым. Көрүүчүлөрдүн арасынан бирөө Чыңгыз Төрөгөевич, ушундай сиздин чыгармаларыңыз оор тагдылар чалдырасыз, анан тигиндей мындай аябай кыйын каармандардын жашоосу депчи. Анан чындап эле жашоону түшүнүш үчүн ошо каарманга окшоп башыбыздан оор жашоону, оор түйшүктү өткөзүш керекпизби десе, Чыңгыз Айтматов айтып атат, жок дейт да. Адамдарга ушул менин чыгармаларым бул жөн эле мисал катары. Ошол каармандын жашоосун көрүп, анан өзүнүн жашоосун түзөп алсын деп атат да. Каармандын жашоосун көрүп, өзүнүн жашоосун анализдеп алсын. Сөзсүз эле ошол каарманга окшоп жашап кетиш эмес дейт да. Ошол бирөөнүн жашоосунан мисал алып, бирөөнүн каармандын жашоосунан өйдө кылдыйын, аны көрүп түшүнүп, демек мен өзүмдүн жашоомдо ушундай болоюн деп ошол үчүн дейт да. Ошондой эле биздин кинодогу чыгармалардагы көп учурда баягы коммерция болгон үчүн кээде чындыкты айтпай, анан эптеп эле элге жага турган, элдин мындай оюна, руханий рахат алыш үчүн эле идеалдуу жашоону көргөзүп бере бергенде, баары ошол жашоону элестетет. Бирок биз жашоодо реалдуулуктарды чалдырыш керекпиз. Жашоо өйдө кылдый. Ошо сиз айткандан кийин ойлоп калдым да, ар бир эле кино тарткан режиссербу, актербу же сценаристпи жазып атканда, сиз айттыңыз го жана стаканга чейин, жана тиш жууганга чейин пропаганда кылышат депчи. Бир учурларда билесиз да, Ванчопа чыгып кеткенде, биз анда кичкейирээк болуп калдык. Ошол убакта биздин аймактагы балдар ошону туурап кеткен да. Мындай эми ал жактан тескерисин же көрсөтүп берген, негизичи андай болбош керек дегенди, мисал. Бирок элдер аны көрдү, туурап кетти да. Демек, режиссерлор деле кино жаратардан мурун ага жоопкерчилик алыш керек экен да депчи, кийин андан пропаганда болот экенин билипчи. Анан
дагы айтайын дегеним ушул көпчүлүгү азыр кыргыз киносу баягы сиз айткандай коммерцияга эле ключевой моментти коюп коюп атат да, орусча айткандачы. Анан кийин анын акыбетин ар жагын ойлобой, тийгизген таасирин ойлобой элечи. А сиз кандай ойлойсуз, ошо кыргыз киносу чын эле мындай төмөндөп баратабы? Тартылыш сапаты жагынан жогорулап баратат. Сапат тартылгандары мына көрүктүү болуп, кооз болуп, үнү, картинасы, ичиндеги декорациялары, актерлордун ойногон сапаттары баардык жагынан өйдө жогорулап баратат, чындап эле сиз айткандай. Күнүнө күчөп баратат. Эми бул жакшы. Бирок кээ бир жерлеринде тилекке каршы идеология, ой, пикир, бир ойду айтуу жагында тескеринче бизде азыр бир нерсе айтсам капа болушу мүмкүн. Мисалы үчүн да, бизде мындай болуп атат. Айтып коюш керек бирок. Мисалы үчүн ырчылар тармакталганда, дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттеги ырчылардын баары эми жашоо шартка дагы мамлекеттин жашоо шартына, дүйнөлүк жашоо шартка жараша болот албетте. Мисалы үчүн алар концерттен, анан альбомдор чыгаргандан, радиодон, телевидениеден ырлары кайталанган сайын ошондон акча алышат да. Анан ошол себептен алар сапаттуу ырларды анан телевидение, радиодон чыга турган, анан концерт менен таба турган шарттары, мүмкүнчүлүктөрү бар. Концерт коюп акча табышат, ырларын радиого берип, атайын стриминг площадкалар бар, ошол жака ырларын сатып, анан ошондон акча табышат да. Ошон үчүн алар мындай чыгармачылыктагы ырлар көбүрөөк жаратканга аракет кылат. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда эми азыр бир аз оңолуп келе жатат. Бирок мурда ушундай болчу, көпчүлүк ырчыларыбыз тойдон акча тапчу да. Анан тойдон акча тапкан жараша, акчанын баары тойдо болуп атса, концертке караганда тойдон көбүрөөк акча түшүп атса, тойдон көбүрөөк төлөп атышса, тойго көбүрөөк чакырып атышса, демек тойго ылайыктуу ырлар жазыш керек да. Мисалы үчүн биздин жеке өзүбүздүн эле келин келгенский деген ырыбыз тойго ылайыктуу. Биз эми ал тойдо ырдайлы деп жазган эмеспиз, баягы тамашага катарып жазганбыз. Бирок ырчылардын көбү тойго ылайыкташтырып, эл эмнени угуп атат, элге эмне керек, так элге азыр тойго барганда бийлегиле деген ыр жазыш керек, анан элди бийлетиш керек, анан өкүл ата деген ыр жазыш керек, өкүл апа деген ыр жазыш керек, анан деген форматта түшүнүп атасыз да. Ооба, түшүндүм. Кино тартуучулар деле так элге эмне кино тартабыз деген, элге деген мондай болуш керек, тиңдей болуш керек анан деп отуруп эле биз ошондой ошо талап кылган, замандын талабына жараша эле бирдекелер тартып, бирдекелер чыгарып атабыз да. Тескеринче биз адамдардын табитин өстүрө турган, алардын дүйнө таанымын, аларды ойго сала турган нерселерди чыгарып чалдырсак, тескеринче адамдар да ошол жака үндөш керекпиз да. Келгиле баалуулуктар, мисалы үчүн азыркы учурда кино тартып атканда темалар бар да. Кээ бир темаларды эми азыр айтсам ызы түшүп кетиши мүмкүн. Кээ бир темаларды тартсаң укмуш акча табасың. Прокат кылсаң ошол тема өтөт элгечи. Бирок ошол акча керекпи? Сен ошол акча менен тапканың менен сен алга элге пайда бересиңби же зыян бересиңби? Же сен бир көйгөйдү дарылайсыңбы же тескеринче ырып атасыңбы деген нерсе бар да. Кээде бизде жана артык кылам деп тыртык кылдым деген сөз бар. Чындап эле кээ бир адам байкабай кылат, кээ бир адам атайын кылат дегендей. Мисалы үчүн жана сиз айткандай эле чала спортивди бизде мурун Эмил дос экөөбүз тартып жүргөн кезде доски дегендерчи. Мисалы үчүн биз ошол убакта мынтип ойлогонбуз, баягы адамдар өзүн со стороны, өзүн капталдан көрүп бир оңдолуп түстөлүп алсынчы, уялсынчы деп кылганбыз, бирок тескери эффект болуп кетти да. Анткени элдин баары эле кинодон кийин же ошол убакта вайндар чыккандан кийин ошону турагандар көбөйүп кетти тескеринче. Кинодон дегендерчи дегендер көбөйүп кетти. Демек биз чындап эле бир иш тартып атканда, иш кылып атканда, бир каарманды жаратып атканда чындап эле аябай кылдаттык мамиле кылбасак, биз ойлоп мындай кылалы деп ойлогону менен мындай болуп кетиши мүмкүн экен да. Ошонун баарын алдын ала жакшылап эсептеп алыш керек экен. Демек биздин кинолорубузда үй бүлөлүк баалуулуктар дегенде үй бүлө кандай бекем болуш керек деген кинолор тартсак, кээ бир айтып коет мындай жакшыны ашырып, жаманды жашырып деген сөз бар го. Кээ бир жаман нерселерди биз мына мондайбыз деп эле жаман нерселерди тартып элге чындап жашоодо бар деп эле көргөзө берсең, чындап эле ошол нерсе көбөйүп кете берет экен. Бизде жакшыны ашырып, жаманды жашырып дегенде биз позитивдүү жакка көбүрөөк басым жасап, мисалы үчүн бузулган үй бүлөнү тарткандан көрө бекем үй бүлөнү тартып, ошону үлгү катары чыгарсак, мисалы күйөө деген кандай, аялын кандай сыйлаш керек, кандай ага аяп жакшы мамиле кылыш керек, аял күйөөсүн кантип сыйлаш керек, кандай жакшы кантип тарбия бериш керек. Бирок ошол бекем үй бүлө жашоодогу кыйынчылыктар менен күрөшсө да, мисалы үчүн кедейчилик менен же болбосо адилетсиздик менен же болбосо бир башка нерсе менен ушу аял менен күйөөсү биригип алып күрөшө турган болсо, ошол үй бүлө бекемдейт. Ошондой кино туура болот да. Биз болсо тескеринче аял менен күйөөсүн уруштуруп, анан зордук зомбулук дейт, күйөөсүн аялын сабап көзүн көгөртүп, анан кайра өч алдырып,
анан бири бирине эркектер мындай, анан аялдар мындай деп тилекке каршы. Бизде ошол негизи эркек менен аял бири бирин толуктап турат, аял менен күйөөсү бири бирин толуктап турат. Тескеринче биз бирибиз. Биз эркектер аялсыз, аялдар эркексиз жашоо мүмкүн эмес да. Бизде акыркы убакта тилекке каршы ошол Кыргызстандагы интернеттеги кинолордо чагылдырып атканда бири бирин карама каршы коюу. Аялдардын баары биригип алып эркектерди жек көрөт, эркектердин баары биригип алып аялдарды жек көрөт, ушундай да. Тескеринче бири бирибизге колдоо. Мисалы үчүн мен биринчи орунда эң жашоодогу кымбат көргөн адамым мен үчүн апам. Бейиш эненин таман астында дейт да. Өткөндө да ушундай бир окуя болуп калды. Кичинекей кезимде эң жек көргөн суроом атаң жаш өзүм же апаң жаш өзүм деген суроо болчу да. Баары эле анан экөөнү тең жок, бирөөнү айт дей бериши да. Анан экөөнү тең жаш көрөсүң. Бирөөнү айтсаң атаң, айтсаң апаң таарынат, апаң айтсаң атаң таарынат, сен экөөнү бирдей жакшы көрөсүң да. Экөөнүн сүйүүсү өзүнүн такыр башка нерсе. Экөө сага ата жана эне да. Аны айтып бергис, аны түшүндүрүп бергис мүмкүн эмес. Бирок бирөөнү айт деп тандоо берген аябай жаман нерсе да. Анан ошондо кыйналып каласың. Анан мен ошондо бир жолу балама бирөөлөр келип атаң жаш өзүм, апаң жаш өзүм деп атканда мен баламды байкап калдым. Анан балама айттым да, балам, эмкиде бирөө ушинтип сураса, апамды жакшы көрөм деп айт. Мен капа болбойм, мени таарынба, наоборот, тескеринче мен сага үйрөтүп атам. Бирөө келип атаң жаш өзүм, апаң жаш, апамды деп айт. Анткени бейиш эненин таман астында Пайгамбар саллаллаху алейхи бизге үйрөткөн. Энеңиң эрди сыйлагыла, энең эрди сыйлагыла, энең эрди деп 3 жолу эне жөнүндө айтылып атат да, анан 4-үнчүсү ата жөнүндө айтылып атат. Бизде ар бир эркекке биринчи энеси болуш керек. Аталар капа болбойт, аталар таарынбайт. Аталарга болгон сүйүү такыр башка, бир энелерди биз аяш керекпиз, аларга жакшы мамиле кылыш керекпиз. Эненин мээрими башка, эне назик болот деген сыяктуучу. Андан кийин атабыз, мисалы үчүн аталар бардык эле аталар түшүнөт, билет, кабыл алат, ата болгон сүйүү такыр башка нерсе. Бирок атаны да сыйлаш керек. Ошол эле учурда андан кийин биздин түгөлөрүбүз, келинчектерибиз, мисалы үчүн биз келиндерибизди алып атканда, аялдарыбызды алып атканда, биз никеге туруп атканда аялдар бизге турат да. Биз кабыл алдык дейбиз, ал болсо туттум дейт. Ошол никени биз жоопкерчиликти эркектер мойнубузга алабыз дагы. Анан жоопкерчиликти аялыңа жоопкерчилик алып аткандан кийин сен жооптуу эркексиң, аялыңа жооп бересиң. Аялың ачка калабы, кийими бүтүн болобу, башкалар кордоп койбойбу, кыйналып калбайлы, ошонун баардыгына эркек катары сен жоопкер. Аялыңды капа кылбашың керек, анын көңүлү ток болуш керек, кийиндириш керек, ичиндириш керек, көчөгө чыгарып ишке салбашың керек. Аялың кыйналбаш керек да эмнеси кандай. Аялың назик болот, ага жакшы мамиле кылыш керек. Кыскасы, аялды аяп жакшы мамиле кылыш керек. Аялдарда жоопкерчилик бар да, күйөөсүнө баш ийип коюш керек, күйөөсүнө эркектер көчөдө биз мындай согуш жүргөн жоокер болсок, аялдар үйдө биздин аял киши үйдүн очогу дейт го. Үйдө очок болгон, бизге жылуулук берген, сезим берген, дух берген. Мисалы үчүн менин аялым азамат талкала кет десе кетем да, любой нерсени талкалаганчы. Ошондой эле аялдар бизге дем күч берип турат. Демек ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Анан аял менен күйөөнүн ортосундагы экөө бири биринин ордун баса албайт эч качан. Эркек эч качан аял боло албайт, аял эч качан эркек боло албайт. Аялдын өзүнүн орду бар, эркектин өзүнүн орду бар. Бирок экөө биригип бактылуу жашаганга сонун шарт түзүлөт да. Анан бизде ошол аял менен эркекти бир кылгандын ордуна аял менен эркекти ажыраткан учурлар, соц тармактагы темалар, кинолор аябай көп болуп атат да. Биз тескеринче ошол чындап эле биздин эркектерде, мен жеке мен эркек катары мойнума алам, кемчиликтер толтура. Тилекке каршы азыркы эркектерде биздин ата бабаларыбыз андай болбосо керек. Чындап эле биз аялдарга жакшы мамиле кыла албайбыз. Чындап эле үй бүлөсүн таштап кеткен эркектер бар. Чындап эле аялдарды карабай койгондор бар. Чындап эле уруп согуп зомбулук кылып аткандар бар. Бирок бул дагы үйдөн болот да, үйдөгү тарбиядан, эненин мээриминен болот да. Кайра мындай баары бири-бирине чырмалышып калыптыр да. Үйдө мээрим алган бала, жүрөктөчү, мисалы ата энесинин тарбиясын алган, өзгөчө эненин мээримин алган бала, мисалы үчүн баягы эне сүтү деп коет эмес беле? Канчалык эне боорунан кысса, эмишсе, балага мээрим төксө, аны жакшы көрсө, аны соротсо, аны менен ойлосо, аны менен чогуу болсо, эненин мээрими балага өтөт экен дагы. Жүрөгүндө мээрими бар бала, адам эч качан башка адамга зыян келтирбейт. Мисалы үчүн, жүрөгүндө мээрими толгон адам мен кичинекей балдардан байкап калайм да. Кээ бир кичинекей балдар бар, битти сабап, мышыктарды өлтүрүп, жана кумурскалар тебелеп, ушундайлар бар. Кээ бир балдар жүрөгүнөн мындай назик болот, мээримдүү болот дагы. Анан ойношо да оюнчуктардын акырын, тиги башкаларга аяр мамиле кылат, тиги жаныбарларды тебип өлтүрбөйт, мисалы үчүн аяйт ушундай. Ошол бала жүрөккө мээрим толгон бала эч качан бир адамды өлтүрмөк түгүл, бир адамды уруп сокмок түгүл, керек болсо чымынды да өлтүрбөйт да. Образын айтып атам да. Ошон үчүн биз эң биринчи бала тарбиялаада балдарга мээримге толтуруш керекпиз. Анан балдарга кайдыгер болсоң, ага мерес болсоң, алар көчөдө жүрсө, ар кимдин тарбиясын алса, энени сыйлаганды билбесе, мисалы үчүн энесин сыйлаган эркек аялын эле сыйлай алат да. Апасын
аял катары энесин жакшы көргөн, ага аяр мамиле кылган, аны энесин аяган, энесине мындай жакшы мамиле кылган адам аялдын деле ушундай сыйлайт. Аялды сыйлай алган адам кызына деле жакшы мамиле кылат. Бул баягы адамдык тарбиясынан болот экен. Анан мындай аялын жаман көрүп, анан апасын жакшы көрүп дегендер эми андай мындай бир адамды жакшы көрүп, бир адамга жакшы мамиле кылып, бир адамга жаман мамиле, бул мындай эки жүздүүлүк эле болбосочу. Чындап түшүнгөн адам бири-бирине төп келиш керек да, чындап түшүнгөн адам, мээримдүү адам баарына мээрим төгөт. Жаман адам баарына эле бирдей жамандык кылат, жакшы адам баарына эле бирдей жакшылык кылат да. Анан бир адамга жакшылык кылып, бир адамга жамандык кылган бул жок эле нерсе да. Адам өзүндө эмне болсо, жүрөгүндө эмне болсо, баягы уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт го. Ошо адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө эмне болсо, ошону чагылдырат экен адам. Мындай ошону проекция кылат экен да, биз менен айткандачы, ошону отражать этет экен да, орусча айтканда. Демек, өткөндө мындай окуя болуп калды. Бир жерде чай ичип отурсак, бир тааныш байке келип отуруп калды. Экөөбүз сүйлөшүп отурсак, бир жаш бала келип, мен таанышым да алдагы. Үчөөбүз отуруп калдык, анан тиги жаш бала сурап калды да, Азамат байке, сиз мен үйлөнөйүн деп аткам депчи. Анан үйлөнөйүн деп аткам, азыр мен жашмын деди, 20 жашта болот экен. Анан азыр үйлөнсөмбү же үйлөнбөй эле койсомбу? Анан кандай совет бересиз, кандай сунуш бересиз? Эрте үйлөнгөн жакшыбы же жаманбы деди. Десем эле жанында байке, эй, канчадасың? 20-да. Эй, үйлөнбөй эле кой. Үйлөп ким неме, үй бүлө болуп ким жыргап отур? Анан аялың башында отурат, анан тиги болосуң, анан үй бүлө багыш керек, ал эле бул эле аябай негативдин баарын айтты да. Кана, ойно, күл, шашпай, дүйнөнү кыдыр, шашпай үйлөнөсүң кийин. 30га чыкканда, 40ка чыкканда эле үйлөнөсүң деп койду да. Анан тиги баланын ичинде мындай духу түшкөнүп калды. Байке кетип калды, ошол өтүп баратып эле биздин темабызга кыпчылды. Кетип калды. Анан кетип калганын айтып атам да. Эми көңүл бурба байкеге. Сен өзүң жүрөктөн чечим чыгар. Байкенин өзүнүн жеке жашоосунда мындай айтып аткан сөзүндө билип турат да, аялынан нааразы да. Үйлөнүп, анан үй бүлөдөн көп кыйынчылык көрүп калган байке экен да. Анан айтып атам, бактылуу болгон адам, эрте үйлөнүп бактылуу болгон адам, сонун үйлөнгөн. Эрте үйлөнүш керек. Анткени аялың мындай болот, балаң мындай болот. Сонунда анткени адам аялың экөөң бири-бириң менен толтурасың, бири-бириңди мындай колдойсуң, тиги болот деп мындай жакшы жагын айтат. Негатив көргөн адам негатив жагын айтат. Демек, адам өзүнүн жашоосун башкаларга да сунуштайт, проекция кылат да. Мен айтып атам, мисалы үчүн мен бактылуумун. Мен 26 жашта үйлөнгөм. 26 жаш мага кечирээк сезилген да. Мен эртерээк үйлөнсөм болмок деп коем. Эми бирок Кудай Таалага тагдырыңа кандай жазган болсо ошону көрөсүң, бирок баардык нерсе амалга, ниетке жараша болот экен да. Анан амалдар ниетке жараша дейт. Анан ошон үчүн тиги балага айтып атам, эгерде сен аялыңа жоопкерчиликти алганга даяр болсоң, аны урматтаганга, сыйлаганга, бакканга, аны түшүнгөнгө даяр болсоң, анда эрте үйлөнгөн алган жакшы. Анткени экөөң биригип, эрте жашоонун жакшылыктарын эрте көрөсүң, эрте жетесиң, эрте балалуу болосуң. Кыскасы, жашоодо көп ийгиликтерге жетесиң биргеликте. Жалгыз болуп жүргөн, жалгыз адам өзү ачкөч болот экен. Мисалы, жеке мен делечи. Өзүң бойдок кезиңде курсаң ток болсо, кийимиң бүтүн болсо, жүрө бересиң жыргап, мякта жакта, ишиң жок, үйгө барам деген ойлобойсуң. Ата-энең деле көбүнчө бойдоктордун баары ата-энесин деле ойлобойт, үйгө эрте барам дебейт, достункунда калып калат, мяка кетип калат, тияка кетип калат. Ушундай да, кой деген киши жок да, мындай айтканда. Чоңойгондон кийин ата-энең тоотпой эле ата барам да, апа барам да деп калат көпчүлүгүчү. Үйлөнгөндө сен эки адамга үйлөнүш керек болуп калат. Келинчегиң үйлөндүңбү, үйгө эртерээк барыш керек. Кой, мурдагыдай жалгыз өзүң калааңда жүрө бербейсиң. Кой, үйдө аялың бар, күтүп атат, ага да көңүл буруш керек, убакыт бериш керек. Андан кийин өзүң кийинген кийимиңди аялыңга кийиниш керек. Өзүң жыргап, сонун кийинип, кымбат кийинип, жылуу кийинип, аялың үшүп тоңуп отурса, арзан кийимдерди болуп отурса, жок, андай болбойт. Уже адам эки адамга ойлоно баштайт. Аялым, кой, келинчегиме мындай алып берейин, анан мындай кылайын депчи. Тамак жегенде да өзүң бойдок кезинде өзүң той аласың да, үйгө топ барып жатып аласың. Үйгө баратканда кой, аялым эмне жеди, үйгө бирдеке продукт ала берейин. Же болбосо тескерисинче, аял, күйөөм тиги жумуштан ачка келет, тосуп алайын деп, эки адам ойлоно баштайт да. Балалуу болгондо 3 адам ойлоно баштайсың. Кыскасы, адам ачкөз болбой, кичине мындай өзүнөн башка адамдарды ойлогонду түшүнөт экен да. Үй бүлөлүк жашоонун ушундай жактары бар экен. Эртерээк жетилесиң, эртерээк көз караштар өзгөрөт, максаттар өзгөрөт. Бойдок кезде максатың башка болот, үйлөнгөндө башка болот. Анткени сен үйлөнгөндө такыр башка максат. Эми бул жалпынан айтканда ушундай жол бар да. Анан ошон үчүн биз проекция болуп атканда, эгерде биз жакшы үлгүлөрдү көргөзө берсек, адамдар ошол үй бүлө деген кооч бекем болуш керек, үй бүлөдө ынтымак болуш керек деген нерсе элге кино аркылуу, ырлар аркылуу, сериалдар аркылуу болсо ошондо жакшы. Мен өткөндө бир нерсени байкап калдым. Бир кафеде отурсам, көп убакыт мурун да, кафеде отурсам, клип болуп атат телевизордочу. Ырлар ырдап атат да, анан клиптерин карап отурсам, музыкасы жок эле, баягы сүрөтү болуп атат да, видеолору. Чай ичип бирөөнү күтүп отургам.
бир 10 чакты клип көрдүм. Ошонун көпчүлүгү неме жөнүндө экен да, измена жөнүндө, ойноштук жөнүндө. Тиги аялы мынтип кафеден кетип барса, күйөөсү башка бир аял менен отурган болот, аны көрүп капаланып, анан ажырашып, анан кийин тиги аял башка күйөөгө тийип, анан бактылуу болсо, тиги күйөөсү бомж болуп кеткен, ушундай клиптерде. Анан тескеринче, күйөөсү болсо аялын башка бирөө менен көрүп калган, анан тинткен. Клиптерде ушундай ажырашып кеткен, страдать эткен ырлар аябай көп да. Мындай үй бүлөлүк баалуулукта, мисалы Турдакмын Байкенин, Турдакмын Ниязалиев деген ырчы Байкебиздин Жубайма деген ыры чыккан да, мындай үй бүлөлүк баалуулук жөнүндө чыккан дагы. Байкенин өзүнүн жашоосунан дагы мындай адамдардан да угуп калган. Бир жолу бирөө аял экөө ушунчалык чаташып, чырдашып, анан ажырашмай болушуптур да. Анан такси чакырып, оокаттарын баарын салып алып, аялын үйүнө жеткизген баратыптыр тиги Байкечи. Турдакмын Байке айтып берип атат ошол окуясынчы. Анан кетип баратыр, жолдо тиги таксист Байке немени радиону күйгүзсө, ошо Турдакмын Байкенин жана Жубайма деген ыры чыгып калыптыр да. Ал тиги күйөөсү аялына бирдеге болуп нааразы болуп калса, анан Жубайын айтып, менин Жубайым менин жашоомдо тирегим ушундай деп ырлатып отуруп, анан тиги Байке жибип кетип ойлонуп, чындап эле мен азыр акылсыздык кылып атам деп анан аялынан кечирим сураган, экөө бири-биринен кечирим сурап, ушул экөө калып калыптыр да. Анан демек ушул баалуулуктарды көтөргөн ырлар, китептер, чыгармалар, кинолор көбүрөөк чыкса, анда жакшы болот. Анан бизде тескерисинче, мисалы үчүн Дженнифер Лопестин киносу бар, жанагы эмне деген кино эле? Атын эстен чыгып кетпеди. Жана күйөөсү сабай берип, анан өзүнчө кетип калып, тренировкага машыгып келип турган күйөөсүн сабап өлтүрөт эмес беле? Аты эсимде болчу, эстен чыгып кетти. Кыскасы ошол кино бар да. Ошол кинодо мындай ал Европанын маданияты, ал жакта да эки тарапты көргөзөт, бирок эч качан бир тараптуу эле кемчилик боло бербейт, эки тараптан болот. Анан кыскасы ошондой кинолор тартылса, дүйнө жүзүндө хит боло берет да. Аял менен күйөөсүн уруштуруп, мушташтырып, анан аялдарын укугу, анан тиги буу дей бергендерчи. Биздин тескеринче эки тарапты бөлбөй, бизде эркектерден кемчилик келет, аялдардан кемчилик кетет, эки тараптан тең болот. Анан биз күнөөнү дайыма башка бирлерден издегенди билебиз. Биз көбүнчө күнөөнү өзүбүздөн издешке, мен эмне туура эмес кылып атам, мен аялымды кантип капа кылдым, эмне болуп атат, же болбосо мен күйөөмдү эмне үчүн капа кылдым. Экөө бири-биринен кечирим сурап, бири-бирин түшүнгөнгө, негизи жашоодо көп үй бүлөлөр бири-бирин жашоо, үйгүлөө куруу оңой, бирок аны сактап калыш оор дейт да. Үйлөнүп эле 2 айдан кийин ажырашып кеткендер да көп болуп кетти да бизде. Мисалы үчүн эмнеге дегенде, бири-бирин түшүнүшпөйт, бири-бирин түшүнгөнгө аракет кылышпайт. Ошол жактан мен мындай деп ойлогом, сен тиңдей деп ойлогон, меники туура болот, анан экөө пикирге келишпестин айдан анан ажырашып кетип атат да. Бир жолу бир окуя көрүп калдык. Бир шаар бар экен да, элдин баары ажыраша бериптир да ошол шаардачы. Анан бир үй бүлө бар экен, ажырашпайт экен. Аябай бактылуу үй бүлө экен. Элдин баары таң калышып, элдин шаардын баары ажырашып кеткен, урушуп, кырылышып, экиге бөлүнүп кеткен. Могул үй бүлө бактылуу жашап, көрөлүчү, буларды аңдылчы, эмне сыры бар буларда дейт. Анан баары үйдүн ичине конокко келимиш болуп, камера коюп терезеден аңдап отурса, аял үй жыйнап атып, анан бул толтура варианттары бар история, окуянычы. Анан үй жыйнап отуруп, анан полдун жууп келип, чаканы эшиктин киребесине коюп каткан да. Киребесине коюп, анан жумуштан күйөөсү кирип келет, эшикти ачканда чака суу төгүлүп кеткен жергечи. Анан төгүлүп кеткенде эле аялы чуркап барып кечирим сурайт экен. Кечирип коюңуз, мен тиги полду жууп, анан тиги кашайып ушу эшиктин түбүнө коюп коюптурмун. Сиз жумуштан чарчап келатсаңыз, үй бүлөнү багынтып келатсаңыз, анан мен ушу полду төгүп алдым деп аял күйөөсүнөн кечирип, азыр жыйнай коюп, тазалай коем деп аял тазалап кеткен да. Десе күйөөсү айтат экен, жок алтыным, андай эмес, мени кечирип кой, сен үйдү мени келем деп тамак даярдап, үй жыйнап, антип анан пол жууп коюп койсоң, мен акырын кирбей, шалак этип ачып кирип келип, эки жагымга карабай төгүп алдым, мен күнөөмүн. Анан күйөөсү барып жардамдашып полду жууй баштайт экен. Анан экөө да жок, менде күнөө, ушул экөө тең күнөөлүү экен да. Анан экөө кечирим сурап, экөө чогуу отуруп, чогуу тамак жеп, анан бактылуу жашайт экен. Экөө эч качан бири-бирин айыптабайт экен да. Сенин айыңа мондой болду, анан сенин айыңа мынтты, анан абайлап кирбейт белең, анан эшиктин алдына коесуңбу, дагы чаканы нарыраак койбойт белең, сен көзүң карап кирбейт белең деген экөөдө мына конфликт жок да, уруш. Экөө тең өзүнөн кемчилик издеген үчүн үй бүлө бактылуу экен. Бизде тилекке каршы ушундай көпчүлүк учурда сен минтип койсоң болгон, сенин айыңан дейбиз. Биз тескеринче кой бири-бирибиздин көңүлүбүздү алганга аракет кылыш керек. Мусулман адам эң кымбат көңүл дейт го. Адамдын көңүлү ушунчалык кымбат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт да, Каба, сен кандай эгизсиң, кандай мындай бийиксиң, бирок сага караганда бир мусулмандын көңүлү өйдө турат дегендей эле, бир адамдын көңүлү ушунчалык өйдө болот экен.
жана бир сөздү айтып калдык, сен убагында менин көңүлүмдү алганда мен сага өмүрүмдү бергенге даяр элем депчи. Бирок азыр сен өмүрүңдү берсең дагы менин көңүлүмдү ала албайсың деген экен да. Адамдын көңүлү ушунчалык өйдө болот экен. Биз чындап эле бир адамдарга жакшы мамиле кылып, жылы сөз айтып, жакшы нерселер кыла берсек, адам сөз жибийт жана көңүлүн алсаң, ал адам сага жакшылык кылат да. Анан көпчүлүк учурда биз ошо өзүбүздүкү туура, меники туура тигинки, жана баары жакшы мен жаман, баары будай мен саман дегендей идеологияны кармансак, үй бүлөлөр да бактылуу болот, мекен да жакшы болот. Мен мекенге эмне кызмат кылдым, эмне пайда бердим деп ар ким өзүнүн пайдасын бере берсе эле, мекен өнүгөт экен. Үй бүлөдө эркек өзүнүн жоопкерчилигин билсе, аял киши өзүнүн ордунун жоопкерчилигин билсе, эки тараптын ортодо ажырашканда балдарга кыйын болот экен, үй бүлө бузулат экен. Үй бүлө бул мамлекет да. Мамлекет бузулса, кичинекей мамлекет бузулса, чоң мамлекет бузулушу бат эле да. Мисалы үчүн 50% деген мен аябай корком да ушул үчүн. Ажырашкандар Кыргызстанда 50%га жетти дегенде мен үчүн аябай чоң келечектеги бир коркунуч. Мындай 5-10 жылдын ичинде чоң катастрофага айланып кетиши мүмкүн да бул нерсе. Ошон үчүн биз үй бүлөлүк баалуулуктарды чалдырыш. Мен айтып атканда, биз кино тартып атканда мен интернеттеги блогерлерге, ырчыларга кимде катталуучу болсо, кимде күйөрмандар болсо, ошолор жоопкерчилик мойнунда да, ошолор айтыш керек. Мисалы үчүн бизде мондай нерсе болуп кетти да. Бир блогер бар, сөгүнүп сагынып TikTok'то видео чыгарган. Анан элдин баары TikTok'то ошо кичинекей балдар турап, бир аябай укмуш жаман сөздөрдү айтып атат да. Ийген оозунан чириген сөз чыгат дегендей, ушундай бир жаман сөздүн баарын айтып, TikTok'ко киргизип коюптур. Анан жалаң мектеп окуучулары туруп атат да. Анан элдер ага жазып атты, блогергечи тиги. Уялбайсыңбы, сени мектеп окуучулары туруп атат. Сен жоопкерчиликтүү болбойсуң десе, мен эмнеге уялмак элем? Мен эмне тиешем бар? Ар ким ар бир ата эне өзүнүн баласын тарбияласын. Ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн жоопкерчиликтүү, мен жоопкерчиликтүү эмесмин деп атат. Бирок ал коомго чыгып аткан адам баардыгы жоопкерчиликтүү да. Үйдө тарбия берген такыр башка, көчөгө чыкканда көчөнүн тарбиясы, коомдун тарбиясы такыр башка нерсе да. Ошон үчүн биз деген өзүбүздүн балдарыбызга жакшы тарбия бериш үчүн биз биринчи коомду тарбиялашыбыз, коомду караш керекпиз. Мисалы үчүн бизде тилекмаш азыр акы учурда мындай нерсе да жок болуп кетти. Мурун билесиздерби? Көчөдөн таштап койсоң, көчөдө өтүп бараткан улуу кишилер, аксакалдар, апалар, аталар, таң сурай. Ал алдыгына. Анан кимдин баласы деп ушундай тарбия берүүчү. Анан уялганыңан барып алып же бирдеке алып же сөгүнүп алсаң, же бирөөгө тийишип алсаң, же бирдеке алсаң, ушул көчөдөн эле тааныбаган эле адамдар тарбиялап койчу. Азыр көчөдөн бирөөгө тарбия берип айтып көрсөң, өзүн кайра беттен алып, кайра саба ийиши мүмкүн. Улуу жаш дегенге да карабай калды улуулар, мен өзүм бишим, эмне кыласың, барчынар кемпир чал дегендер болушу мүмкүн. Бир жолу мындай болуп калды да. Биздин баалуулуктардын алмашкан себебин да бир себептен көрүп калдым. Жана Дежинкада сейил бак барго? Ошол жакта мындан көп жыл мурун, анда Instagram жаңы ачылып, жаңы мына келаткан кез болчу. Анан машинеде бирөөнү күтүп отурсам, нар жакта отургучта жаш бала менен кыз экөө отуруп алып, эле бала отурат, кыз үстүнө минип алган, экөө укмуш менен өбүшүп атат да. Аларды көргөндө уяласың да. Чак түш саат 12лер болчу. Скамейкада терезеде адамдар басып жүрөт. Анан шашып аткан менен алыстан сүрөткө тарттым да. Анан сүрөткө тартып Instagramга киргизип койдум. Биз адамдар, жаштар эмне болуп баратабыз? Кичине уятсыйт деген болуш керек да. Деп интернетке мондай болбогула, бир адам, мал көчөдө ушинтип ар ким менен жүрө бериши мүмкүн, бирок адам болгондон уятсыйт болуш керек деп интернетке киргизип койсом, мени жаман көрүшөт да элдерчи. Бул экөөсү бири-бирин сүйүп атып, адамдар эмнеге интернетке чыгып жарыялайсың? Анан бир адамдын абийирине эмне ачасың деп. Мен ал интернетте ал сүрөт кебетес деле көрүнбөйт. Анан мен жазып атам да, туугандар, мен булардын абийирин ачкан жокмун. Мен мисал катары көргөзүп атам. Абийирин ачуу деген, мисалы үчүн, сизди мен бетиңизди тартып алып интернетке мына атыңызды айтып, паспортуңузду айтып, жашаган жериңизди айтып, кимдин кызысыз? Мына ушул баланчанын кызы, Төкөнчө деген кыз көчөгө отуруп алып ар ким менен өбүшүп жүрөт десем, ошол абийириңизди ачкан болот да. Бирок алыстан сиздин кебетеңиз көрүнбөйт, түзүңүз билинбейт. Жөн эле кыз менен балага сүйлөкөт, анан көрүнүп турат да эмне болуп атканы. Ошону киргизип ал тааныбайт деле. Анан ошону жазсам тескеринче мени жешти да. Анан ошондо демек бизде баалыкта булар деген көчөдө отуруп алып ичип аткан жоктан, ар кимди тоногон жок деп экөө сүйүшүп атып, сүйүүсүнө эмне кийлешесиң дегендер болуп кетти да. Анан чындап эле биз кээде жеке өзүң жашооңдо, мисалы үчүн, ал көчөдөн апалар өтөт, аталар өтөт, кичинекей балдар өтөт. Анан уят деген болуш керек да. Коомдук жай деген нерсе бар. Кээде бизде интернетте кээ бир байке эжеке, кээ бир блогерлер чечинген видеолорун чыгарып анан мен өзүм билем деп чыгарышпады беле. Бул
өзү билет, ал өзүн сүрөткө тартып алып үйүндө каалагандай дубалдын баарын сүрөт менен таптап алсын мисалы үчүн да. А бирок интернетке чыгарбаш керек, анткени интернетте коом деген балаң көрөт. Мисалы үчүн менин балам телефон көтөрөт азыр. Телефонда кнопочный телефон алып бергем, анан жок азыр программада бар экен, ал үчүн тиги программа аркылуу IT-ден өтөт, тигилет билет деп айлап алып бересиң, бирок родительский контроль деген бар, анын баарын коесуң. Бирок ошентсе дагы интернеттин заманында толук көзөмөлгө алыш кыйыныраак да. Чектегенге аракет кыласың, бирок барып интернеттен ар кандай нерсеге балам канчалык өзүн сактаганы менен жанында классташтар алып келип көргөзүшү мүмкүн да. Анан ошол себептен коом, балалардын классташтары, чөйрө канчалык тартиптүү, таандүү, адеп ахлактуу болсо, анан ошондо балдарын кичине бизге кишине чоң кишилер айырмалап билебиз, эмне жакшы, эмне жаман. Кичинекей балдарга айырма жок да, алар көрө берет, түшүнбөйт алар. Бирок мээсине отура берет да. Ошол себептен биз кино тартуучулар, ырчылар, блогерлердин баардыгы мойнубузда килтеген жүк бар. Аны ошону сезип, жоопкерчилигин билсек жакшы. Ана көбүнчөсү билбей эле ошол атактуулугун, подписчиктерин монетизация кылыш үчүн, акча табыш үчүн эле итбай чутбайдын баарын кылып атканы ошол өкүндүрөт да. Сиз аябай жакшы ойду айтып кетип атпайсызбы? Негизи буга чейин дагы мындай суроолор болгон, бирок ар ким ар кандай жооп берип атат да. Сиз айткандай эле азыр режиссерлордо, кино жаатында жүргөн жалпы эле аудиториясы чоң адамдардын баарында ошол коомчулукту оңдой турган дагы, кайра ылдый тартып кете турган дагы жоопкерчилик бар. Ошон үчүн ар бир аудиториясы чоң адамдар жоопкерчилик алып, жаманды жашырып, жакшыны ашырыш үчүн жакшы жактарын пропаганда кылыш керек деген жакшы сөздү айтып кеттиңиз. Бул жакшы нерсе. Анан мен сизге мындай суроо бергим келип атат да. Сиз жогоруда айтып кетип атасыз үй бүлө жөнүндө. Жалпы өзүңүз үй бүлөдө кандайсыз? Кандай жолдошсуз, кандай атасыз, кандай тарбия бересиз? Жеке үй бүлөлүк жашоодо алганда үйрөнгөнүбүзгө 10 жылдан ашты, 11 жыл болуп калды. Баардык нерсе тажрыйба менен келет экен. Ошо убагында өкүл ата өкүл апаны неге шайлайт, эмне үчүн биз улуу ага катары, агасын көрүп энеси өт дейт го. Ошол үй бүлөлүк тажрыйба менен алдын ала бөлүшүп, балдарды алдын ала даярдаш керек экен да. Ошол даярдык болбосо баардык нерсени өз башың менен өткөзөсүң да, кичине кыйыныраак, кичине узагыраак жолду өтөсүң, басып өтөсүң. Эгерде алдын ала үй бүлөлүк жашоо мондай, еркек деген мындай болуш керек, аял деген мындай болуш керек деген нерсе түшүнүк алдын ала болсо, жанында байкелер иниң үйлөндүңбү, мондай кыл, тигиндей кыл, аялыңа мындай мамиле кыл деп үйрөткөндөр, кыздарыбызга, келинчектерибизге болсо эжекелер сиңдим мындай бол, тигиндей бол, күйөөгө деген мындай мамиле керек деп, ар ким өзүнүн тарабын ата эне баласына, аталар баласына, апалар кыздарына үйрөтсө, мисалы үчүн үй бүлөлүк жашоону, ошондо алдын ала даярдап койсо үй бүлө жеңил болот да. А бизде сүйдүм күйдүм болуп үйлөнүп алат, на эмоциях сактап коет, сезим менен элечи экөө бири бирин жактырат, үйлөнүп келип эле жашоо, реалдуулук такыр башка нерсе, тигинин тигиндей кыялы бар, мунун мындай кыялы бар, тигинин мындай башка максаты бар, мунун башка максаты бар, анан ошонун баары айкалышпай калгандан кийин ажырашып кетип атат да. Биз жеке менин жашоомдо жаңы үйлөнгөндө анча мынча казан ай кагышат деген нерселер бар го. Баардык эле үй бүлөдө бар. Баардык эле үй бүлөдө капачылык, таарынычтар, эмоциялар болот, бирок урушуу да болот, талашуу да болот, ар кандай болот. Бирок эң негизгиси ошону түшүнө билүү. Мисалы үчүн кечирим сураганды билүү, бири бириңе жакшы мамиле кылып, соротконду билүү, ошолордун баарын алдын ала экинчи кайталабай, ошондой демек чогуу ушунун баарын жеңиш керек эмес, бир болуш керек. Биздин үй бүлөдө үй бүлөлүк жашообуз, максатыбыз бир деген нерсенин баарын түшүнүп билип, бири бирин колдоп, мисалы үчүн ошентип кеткен сайын анан жашоо оңоло берет экен да. Биз баягы өзүбүз башыбыздан өткөзүп түшүндүк да. Мен айтат элем, ошо негизи өзүң башыңан өткөзүп кырылышып анан адамдар ар кандай ой пикир айткандан көрө тескерисинче алдын ала ошонун баарын даярданып алып кылсаң дагы жакшыраак экен депчи. Мен дагы жакшы кичине мындай үйлөнүүгө жакын даярданып, сурап отуруп, изилдеп отуруп анан үйлөнгөм да. Келинчегим менден 10 жаш кичүү. Анан башында мен 88, ал 98 да, анан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин 10 жаш айырма бар. Анан мен ага мындай өзүмдүн оюмдагы бирдекелерди айтам, анан ал кезде түшүнбөй калат. Анан мен ачуум келет, ушундай болгон учурлар болгон. Анан кийинчерээк өзүм сурай беретем да, Азамат, сен андан 10 жаш кичүүсүң, улусуң. Ал сенден 10 жаш кичүү. Анан сен өзүң элестет, сен ушул анын жаш курагында сен кандай үйлөнчү элең депчи. Сага караганда, мисалы үчүн менин келинчегим 18 жашында уже мага турмушка чыккан болот да, 18 жашында мага күйөө катары жакшыраак мамиле кылып атат. Менин 18 жашында мээнимде шамал болуп жүргөн кезде, анан ошону салыштыра көргөндө
керек болсо мен 18 жашында курагыма караганда келинчегим 18 жашы бир топ эле түзүк экен. Анан өзүмө кой уят деп отуруп анан барып кечирим сурап, экөөбүз бири бирибизден урушкан кезде кемчилик ал менден кечирим сурайт, мен андан кечирим сурайм. Анан Кудайга шүгүр жыл өткөн сайын мындай түшүнбөстүктөр азая баштайт. Тескеринче баягы бири-бириңи экөөң бир денедей, бир организмдей болуп калып дагы анан бири-бириңи көбүрөөк түшүнүп, бири-бириңи бир көз караштан түшүнүп дегендейчи. Анан жашоо ушуга алып барат экен. Анан Кудайга шүгүр азыр көз тийбесин. Ал мен аны түшүнүп бирибизди колдоонго аракет кылабыз. Мисалы үйдө үй жыйнап коюш, же болбосо чыны жууп коюш, мен тура эле көрөм, жардам берип коем келинчегимечи. Мисалы үчүн кээ бирлер айтат, бул эркектин иши эмес депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле тиги өзүнүн аялына жардам берип, үй жыйнашып, балдар менен ойноп ушундай болгон да. Бул эң жакшы үлгү. Араңарда эң жакшыңар аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар деген хадис маанисинде да келет. Мисалы үчүн бул көп хадистер ушундай айтылган. Бала тарбиялоодо аябай чоң. Мисалы үчүн биздин биринчи балабыз кичине мындай эме болуп калды. Экспериментальный деп коет го. Жаш болуп биринчи бала болгондон кийин бала тарбиялаганда да үйрөнүш керек экен. Эң оор ошо бала тарбиялоо экен да. Бала тарбиялаганда жанагы айткандай эле ага сөз менен акча эле өзүң үлгү болушуң керек экен да. Мен бир жолу мындай болуп калды. Балдарымды мектепке алып баратам да, машина мененчи. Анан балдарым өсүн, жакшы болгула, адептүү болгула деп үйрөтүп сөз менен кыйын болуп калсын. Анан эстеде кетип барат, анан бир машина капталдан чыга калса, жоң көзүң карабайсың, ушинтип айдайсың деп нерв болуп алган да. Ачууланып барып айдап барып үйүнө мектепке чыгып калган. Эртеси күнү мектепке алып барып баламды салып кетип баратам. Ойдо жок болчу анан бир машина капталдан чыгып ошондой окуя болгондо балам да көзүң карабайсың, көзүң карабайт беле, могу эмне чыга калды деп атпай анан это көрсө атасын апасын көргөнүн кылат экен да. Жана сиз сөмөйүңдү көрсөт дегендей эле нерсе экен да. Кой балам көзүнчө эмоцияга алдырбаш керек экен, сүйлөнбөш керек экен, тескеринче жакшы эмоция бериш керек экен деген ой болуп калды. Эми ошол өзүбүздө кемчиликтерди оңдоп түштөп көргөнгө аракет кылабыз. Биринчи балабыз байкуш экспериментальный болуп калды деген ошо анын үстүнөн биз тажрыйба топтодук да биринчи балабызга. Экинчи балабыз, үчүнчү балабызга башкача тарбия берип, башкача мамиле кылабыз. Жакшысында ошол балалуу болгонго чейин баланы кантип тарбиялаш керек, ошонун баарын баштан өткөзүп үйрөнүп алган жакшы экен. Үй бүлө, мисалы үчүн Малайзияда эң жакшы жери үй бүлө академиясы бар экен. Балдар, кыздар жаш куракка жеткенде алар ошол үй бүлө курсуна барат экен дагы. Кыздар кандай күйөө болуш керек, кандай эне болуш керек, кандай келин болуш керек деген курстан улуу тажрыйбалуу эжекелер, мугалимдер кыздарга кыз кишинин ролу, орду, мааниси канчалык деңгээлде аял киши чоң роль ойнойт дегенди, сезимдер кандай болот, балага кантип балалуу болгондо эмне ушул айтор үй бүлөгө даярдап, кыздын кандай кыз болуш керегин, кандай келин болуш керек деп туруп, кандай эне болуш керек деп туруп тарбиялап чыгарат экен да, сертификат берет экен. Бул даяр экзамен алат экен кадимгидечи. Эркектер болсок, кандай күйөө болуш керек, кандай ата болуш керек, кандай күйөө бала болуш керек, үйдүн жоопкерчиликтүү кандай эркек болуш керек деп туруп аларга аны үйрөтөт экен устаздар отуруп алып, мугалимдери, агайлары жашоодо мындай, тигиндей деп аял кишиге теңелбе, айтышпа, мисалы үчүн да. Канча бир ай өтөбү, жыл өтөбү айтор ошол үй бүлө академиясында жашы жеткен балдар бул жакшы күйөө, жакшы эркек, бул жакшы ата, жакшы аял, жакшы эне, жакшы келин болуп чыгып, анан кудайлар бирине чыгып атканда, тиги келиндин сертификаты барбы? Окуду беле? Диплому бар мына. Тиги күйөө балаң, ошондой үй бүлөнүшүп анан үй бүлө курганга даяр, бала тарбиялаганга даяр болуп чыгат экен да. Бизде көчөдөн көрдүң, сүйдүң, күйдүң, 5 жыл туруш эттиң, анан үйлөндүң, үйлөнө келсең эле такыр башка да. Анткени кыз жигит болуп жүргөндө өзүнүн жакшы жактарын көргөзө бересиң да. Чыныгы жашоодо, чыныгы баягы бытовой жашоодо билинет кимдин ким экеничи. Анан идеалдуу адам болбойт эч качан. Ар бир кемчилик болот. Кемчилик менен кабыл алып, бири-бирин түшүп колдоп, бири-бириңди толуктаган эле баягы Куранда да аят маанисине келет. Аял менен эркек менен аял бири-бирине баягы кийим сыяктуу депчи. Кийим сыяктуу дегенде ал үшүгүсөң жылытат экен, күндөн тозот экен, абириңди жашырат экен, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн аял менен күйөөсү бири-биринин абирин жашырып, бири-бирин жылытып, сууктан тозуп, күндөн тозуп дегендейчи. Ошондой бири-бирине ушундай мамиледе болуш керек экен. Бизде көп учурда мисалы үчүн аялдар күйөөлөрү мушуп кетсе, айтып барышат туугандарыначы, күйөөм минтип, тигинтип деп берет. Аял менен күйөөсү жараша болушу мүмкүн, бирок алар унутпайт. Ача унутпайт, башка да анан жоопто калып кете берет. Ошон үчүн үйдөгү болгон ар бир нерсени сыртка эч качан чыгарбаш керек да. Көз тиет, сөз тиет деген нерсе бар. Ошон үчүн үй бүлө курууда өтө маанилүү ушул
даярдык. Мисалы үчүн агалар, инилер өсүп келатабы, инилерге жакшы тарбия берип, мисалы үчүн мен жаш инилерден сурайм, качан үйлөнөсүң депчи. Анан мындай тиңдей деп калат, анан ошондо айтып калам. Үй бүлө мындай, аялга мындай мамиле кылыш керек, тигинтиш керек, жашоо мындай көз караш деп айтып калсам, деп калышат да. Анан агалар ушинтип айтып турбаса, аталар балдарына айтып турбаса, апалар кыздарына, эжекелери сиңдилерине айтып турбаса, анан даяр эмес болсо, анан албетте ушу чыр чатак уруш, түшүнбөстүк баары ошондон пайда болот. Анан бизде тескерисинче баягы энеси болуш жактын кызы ыйлак болуп эле, тиги балам эмне болуптур десе, тиги келин ошондой эле мамиле кылыш керек дегендер бар. Же болбосо кызым эмне болду, күйөөм, күйөө деген ошондой эле болуш керек, түшүнбөгөндөн кийин депчи анан ажырашуу дагы көп да. Тескерисинче ата энелери тиги баланын ата энеси кыз тарапка туруп, кыздын ата энеси бала тарапка туруп, мындай колдоо кылып койсо дагы жакшы да. Баягы интернетте да бир видео чыгып кетти эле, баягы аялы, кызы ажырашып келсе, апасы менен атасычы тиги 9 ай курсагыбыз калып аткан эме жүрөгүбүзгө батпайсың деп басып алат. Эле кызын алып кирип алат да, мисалы үчүн. Анан ар ким урушуп кеткен, түшүнбөстүк болгон учурда, үй бүлөдө түшүнбөстүк болгон учурда ар ким өзүнүн баласына тартып туруп алат. Мисалы үчүн менин балам андай эмес, анан сенин кызың тигинтип деген сыяктуучу. Ушул ата энелер киргишкен да жакшы эмес. Баягы өкүл апаны ошон үчүн коет, баягы орто жолдогу көпүрө болуп беришти. Алар адилеттүүлүктү, мен анткени бала, ата деген, апа деген баары өз баласына мындай сезим менен тартып коюшу мүмкүн да. Баласы туура эмес кылса, кызы туура эмес кылса дагы, баягы өзүнүн баласы болгон үчүн, сезим, сүйүүсү, махаббат болгон үчүн туура эмес болсо дагы адилетсиздик кылып тартып коет. Өкүл апа ортого ортомчу түшүп, сеники туура эмес экен, сеники мындай экен деп атып, ортого баягы калыстык болуп калат да. Анан негизи ошондой эмес беле. Анан бизде ошол үй бүлөлүк жашоодо, бизде шоу бизнесте дагы тилекке каршы ажырашкандар аябай көп болуп кетти. Бул дагы ажырашып кетүү бул нормальный нерсе деген дагы мындай коомчулукта аябай Ал дагы ушул кинодон пропаганда болду деп коем да кээдечи. ошондой эле. Мисалы үчүн биз көрүп аткан сериал, кинолордун баардыгында Ажырашуу жөнүндө, нормалдуу экендиги жөнүндө, ажырашкандан успешный успех болуп кеткендер. Мен мисалы үчүн Европага кыдырып барып келдик өткөндө. 2 жыл болуп калды. Европага барсак, Европада мындай 50 жашка, 60 жашка чыгып деле үйлөнбөй жүргөндөр бар экен да. Бир шопур менен сүйлөшүп калдык, өзү 51 экен. Анан үйлөндүңүз беле, үй бүлө бала чакаңыз бар? Жок дейт. Үйлөнгөн эмесмин дейт да. Аякта бул нормалдуу эле нерсе экен. Аякта деген демография аябай түшүп кетти Европада. Көчөдөн жаш балдарды мына коляска сүйрөгөн адамды көрбөйсүң. Бир досубуз Кореяда 10 жыл иштеп келди. Кореяда мындай кичинекей коляска сүйрөп бараткан киши көрсө, өтө аз көрөсүң дейт. Көрсөң дагы, мен өткөн айтып атты, апасы менен видеозвонок менен сүйлөшөт да. Апа, буякта төрө рождаймыз. Төрөлө тургандар азайып кетти. Кичинекей балдар төрөлбөй калды. Мектепте 1-класста окуучулар аябай аз болуп кетти, мисалы үчүнчү. Анткени аякта адамдар үйлөнүшпөйт, кеч үйлөнүшөт, анан үй бүлө курууга шашылышпайт экен да. Анан жеке өзүнүн жашоон жашоодо жыгап алалы, кененгеси басып алалы деп эле жүрө берет экен да. Ошо менен үй бүлө бала курулбай аткан, бала төрөлбөй аткан. Мамлекет азыр демография түшүп атканга байланыштуу эптеп жаштарды үй бүлө курула деп акча төлөп берип, кызыктар шоу программаларды уюштуруп атат да. Анан тиги айтып атат да, көчөдөн коляска көргөн адам көрсөң, бул колясканын ичине 70 салып алат дейт. Көчөдө коляскага 70 сүйрөп алат экен кээ бирлер. Анан балам тигине коляска сүйрөп баратпайбы десе, апа, бул могу колясканын ичинде мен точно айтам, ити же мышыгын сүйрөп баратат депчи. Бар туруп видеодон көргөзүп мына депчи. Апасы таң калып тур да. Мен деле таң калдым. Демек Европаны жүргөндө биз мындай иттер же мышыктар жетелеп жүргөндөр бар, бирок кичинекей бала жетелеп жүргөндө чаанда көрөсүң да. Коляска бала сүйрөп бараткан чаанда көрөсүң. Жаштарды аз көрөсүң, көбүнчө улуумундар. Анан демек бул өтө кооптуу да. Анан бизде деле акыркы убакта, мисалы үчүн мурун 25 чыгып үйлөнбөйсүң, жүрө бересиң, уже жашың өтүп бараптыр десе, азыр мына 35 ашып үйлөнбөй жүргөндөр көчөдө көбөйө баштады. Кыздар дагы турмушка кеч чыга баштады, эркектер дагы үйлөнбөй баштады. Жеке мен тааныш досторум арасында мен 37демин, дагы эле бир 3-4 үйлөнбөй жүрөт. Анан бул 40 чыгып үйлөнүп, анан бала чагалы болгучу качан? Анан биздин демография 7 миллиондон качан көбөйөбүз? Биз көбөйбөсөк башка бирөөлөр көбүрөөк көбөйөт да. Анан биз аралашып кетебиз, анан жок болуп улут катарында, мамлекет жок болуп кетебиз да. Ошон үчүн үй бүлө куруу, балалуу болуу, рызкыны Кудай таала берет. Бизде азыр баланы планирование деп калбадыбы? Мисалы үчүн бала төрөлсөк, бала багалабызбы, окуталабызбы деген дагы маселелер бар. Мисалы үчүн бала менен тескерисинче рызкы көбөйүп келет экен. Мен келинче менен үйлөнгөн кезде аябай кыйналып жашачыкпыз. Ал убакта квартирада турчукпуз, кээде эчтеке жетпей калчу, ушундай болчу. Анан
экөөбүз үйлөнүп жаңы үй бүлө кургандан кийин биринчи балалуу болгондо ал баланын садиги, бала бакчасы, мектеби кандай болот дечи элем. Экинчи балалуу болгондо мына ырыскы көбөйгөн сайын көбөйүп барат да. 3 балалуу болдук. 3 балага жете турган, 3 балага кенен жете турган эми ырыскыбыз дагы ошондой көбөйүп калды да. Анан ар бир рызкыны Кудай Таала бере берет. Биз себебин эле кылыш керекпиз. Аракет кылабыз, себебин Кудай Таала берет. Биз адамдар аракетибиз үчүн жооп беребиз, результат үчүн жооп бербейбиз да. Анан жыйынтык үчүн болбойт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мисалы үчүн арам акча табууда дагы Кудай Таала тагдырга жазган акча бар да, ырыскы бар. Мисалы үчүн сиздин тагдырыңызга бүгүн ушул айда, мисалы үчүн ушул жылдын ичинде $100,000 табасың деген тагдырыңызга жазылган акчаңыз бар да. Ошол Аллах Таала жазган тагдырдан бир тыйын да кем эмес, бир тыйын да көп эмес, ошо канча центке чейин, тыйынга чейин жазылса, ошончо ырыскыңызды табасыз. Бирок маселе адал жол мененби же оңой жол мененби, арам жол мененби деген да. Анан мынтесиз да, мисалы үчүн мага кээде ар кандай сунуштар келет. Мен жок дейм, бул болбойт, бул деген зыян, элге эч мындай нерсени кабыл ала албайм деп койсоң, бирок ошондой эле акча кайра адал жол менен келип калат. Анан ошон үчүн биз ошол баягы Кудай Таала сыноо берген кезде ошол сыноого өтпөй калып, же азгырылып, шайтан азгырылып отуруп, ошол оңой акчага кооп кетип, ошого көзүң ычып кетип, ошону алып аласыңбы, же кичине кыйналып, мээнет кылып, аракет кылып, бирок адал жол менен аласың деген маселе экен да. Бизде ошо итибай чутубайдын баарын тартып, акча табам деп эле кыла бербей, акча табам деп эле жагындай болбогон нерселерди реклама кыла бербей, аябай ойлонуп, элге пайдасы барбы, жокпу, мага мындай кылып аткан ишибиз дагы биздин бул дүйнөбүз үчүн жана ахирет үчүн да пайда болуш керек да. Ошол жагында ойлош керек да. Мага бул дүйнө ахиретиме пайдабы, же бул дүйнө ахиретиме зыянбы депчи. Мисалы үчүн биз кээде кээ бир адамдар бар, кээ бир үй бүлөдө айтат да, мисалы үчүн күйөөсү адалдан ырыскы таап келсе, ошого ыраазы экен. Аз болсо дагы, бирок берекелүү болот. Кээ бирлер айтат да, эмнеси болмогон, ала бербейт белең, тигинти бербейт белең, мынтип бербейт белең депчи. Анан баягы арам болсо бул көп көрүнүшү мүмкүн, санында, көрүнүшүнө визуально чоң болуп, көп болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок берекеси жок болгондо ар кандай кыйынчылыктар менен болот да. Ошон үчүн биз Кудай Таала берип аткан ырыскыны туура жол менен тапканга аракет кылалы деп көбүнчө атактууларга сунуштайбыз. Анан негизи кино тармагында келатып, биз кичине мындай чоң тема өткөтүп өттүк, кинодо болсо биз карыз деген кинобузда ошол адамдардын ичинде бизде карызы бар адамдар аябай көбөйдү. Ошо карыздан кутулганга аракет кылгыла. Эки тарапты көрөбүз. Бир тарабы кинонун ичинде карызы бар адам бар бизде. Элдин баарын алдап, антимитип, эптеп, шылдын кылып акча тапкан адам бар. Ал тоо кылат да. Ошол эле учурда бир берешен бай Жомарт деген байке бар, кинобузда каарман. Ал тескерисинче бере берет. Берешен ушунчалык берешен болот да. Анан эки тараптан көргөздүк. Карызы бар адамдар карызынан эртерээк кутулсун. Ал эми адамдар сага карыз болуп жүргөн кезде кээ бир адамдар түшүнүп, сен карызыңды эле кечирип кой. Мисалы үчүн бир кинобуздан бирөө чыгып, мен бир карызы бар адамдар бар эле, ошону чын жүрөктөн кечирдим деп айтып интервью берип калды да. Анан ошон үчүн эки тарапка тең пайдасы боло турган кино болду. Талим тарбиясы жагынан аябай жакшы сезимдер менен отуруп көрсө болот. Азамат мырза менен биздин маек куруп атканыбызга 2 саатка чукул убакыт болуп калыптыр. Азыр коомчулукка баягы өзүңүздүн бир ой пикириңизди, каалооңузду дейбизби, айтып койсоңуз болот. Сизге эркин микрофон. Бул ошол кинобуздун ичинде биз каармандар алып атканда жана Жомарт деген кишинин атайын, баш каармандын атын Жомарт деп койдук да, Жомарт адам депчи. Анан жана айтып калбадым, билим дозубуз жөнүндө, жанагы тиркемени жасаган досубуз жөнүндө, берким мугалим досубуз жөнүндө, жана ишкер байкелер жөнүндө да, мисалы үчүн жана карызын дүкөндө карызын жапканда бир байке 100,000, дагы бир байке ушундай берип атат. Азыр ошолор карыздарды жаап келатабыз да. Анан бул бизге бир көрүнүп, ошо дүкөнгө болгон карыз жаап коюучу деген эле бир кичинекей чет эле да. Ал адамдардын ар жакта парданын артындагы кылган оокаттарын көргөндө аябай таң калдым деп атпаймынбы. Анан биз негизи эле ошол адамдардын чындап эле бизде берешен адамдар, Жомарт адамдар бар. Алар чындап эле эл үчүн кызматын кылып келе жатат деп ошо Жомарт деген каарманды ошого кошконбуз. Анан ушундай адамдардан чындап таасирлендик. Чындап эле эки тарап бар бизде, баягы. Бирок берешендер бир аз азыраак болуп атат да. Көбүнчө кээ бир байлар ушунчалык бай, миллион, миллиардтарды кармап жатат да, анан кээ бир адамдар угуп калышты, анан бирдеке ишке сурасаң бербейт дейт да. Анан бизде чындап эле көп колунда бар адамдар өзүнүн зекетин, садакасын, жардамын бергенде эле дүйнө жүзүндө биздин мамлекетте ошо муктаж адамдар калбай калат эле дейт. Мен дагы кайрылып атам, биякта чындап эле Кыргызстанда жардам сурап муктаждар аябай көп экен. 1000ден ашык SMS жанагыска көргөзбөдүмбү? Чындап бооруң ооруйт. Бирок бизде дагы адамдардан дагы ошол нерсени айтат элек. Алуучу колдон берүүчү кол дейт. Колуңуздардан келишинче
сурабай себебин кылып аракет кылганды үйрөнсөңүздөр, үйрөнсөк баарыбыз эле. Мен деле башында ошол айтып атпаймынбы, башында башкалар милдет көрүп эле эмнеге колдобойт деген сезимдер болчу, бирок кийинчерээк өз башыбыздан өтүп көргөндөн кийин Кудайдан башка эч кимге муктаж болбой, эч кимден суранбай, эч кимден жалдырабай, өзүң аракетин кылсаң Кудай таала берет экен деген нерсени баштан өттүк. Ошону көргөндөн кийин дагы деле инсан болгон үчүн, адам болгон үчүн, кемчиликтүү болгон үчүн ушундай ойлор кээде бир иш кылып атканда мен эл үчүн кылып атам го деген да ойлор келип кетет да. Ошондо дагы өзүңө тынк деп өзүңө келип кетесиң да, милдет кылбаш керек экен депчи. Өткөндө мындай окуя болду. Биздин жеке жашообузда айтып коет эмеспи, бир адамга жакшылык кылсаң көбүнчө адамдар милдет кылып баштайт да. Мен деле өзүм жашымда болгондо мен буга минтсем ал мага рахмат деп койгонго жараган жок деп капа болуп тартынып алган учурлар болгон. Анан ошондо ошол жанагы эле билим дос айтып калды да, досум, бир адамдын ыраазычылыгы үчүн, бир адамдын көңүлү үчүн кылган жакшылык дейт, ал адам сага рахмат дебей койсо, сага көңүл бурбой койсо, же сага ардак грамотасын бербей койсо, же интернеттен ыраазычылык айтпай койсо, капаланасың, ошол жерден түгөнөп чарчайсың дейт да. А эгерде сен баардык ишти Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кыла берсең, ал адамдар сага рахмат дейби, дебейби, ыраазы болобу, нааразы болобу, сен Кудай үчүн кылып атасың, капа болбойсуң, чарчабайсың дагы, ишиңди кыла бересиң дейт да. Ошондой эле чындап эле биз иш кылып атканда өзгө суроо беришкен, бул ишти эмне үчүн кылып атабыз? Эптеп хайп кармаш үчүнбү, же таанымал болуш үчүнбү, же өзүңө бир монетизация кылыш үчүнбү, же Кудайдын ыраазычылыгы үчүнбү? Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кылсаң, адамдар сага рахмат десе дагы, дебесе дагы, артыңан жакшы сүйлөсө, жаман сүйлөсө дагы, сен өзүңдүн ишиңди нааразы болбой, наалыбай, милдет кылбай ишиңди кыла берет экенсиң. А эгерде адамдар хайп үчүн же адамдын ыраазычылыгы үчүн же бирдеке монетизация кылам деп кылып, анан адамдар сага нааразы болуп же жардам бербей койсо, кааптап капаланып, духуң чыйып ишин кылбай калат, кылгың келбей калат да. Ошол себептен чындап эле биз ар бир кылып аткан ишти ким үчүн кылып атабыз, эмне үчүн кылып атабыз деген суроо болуш керек. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кыласыңбы, мекенге кызмат кыласыңбы, чарчабайсың. Адамдарга жакшылык кыласың, чарчабайсың. Кыла бересиң дагы, кыла бересиң. Алдыга кетесиң. Анан дагы бир жолу айтат элем, ошо урматтуу мына жазып аткандар көпчүлүгү кредит, тиги булдан жардам беребиз, мындай окуп кээде жооп берейин десең, жооп бере албай, эмне деп айтышты билбейсиң да. Канча адам сурайт. Анан билим досуна айтып атпаймынбы, досум, сен чындап эле канча адамдарга жардам берип атасың. Бул тиги баардык эле кээде сенден милдеттүү түрдө чалып доолагандар бар. Мен азыр акыркы убакта көп эле болуп калды да, мындай да, кээ бирлер телефондорум тарап кетти, ошол чалып сурайт, бир экөөнө жардам берсең, анан адат кылып алат. Анан чалып айлык сурагандай эле сурагандар бар. Которуп кой Азамат дегендерчи. Анан эми шарт болбойт десең, көзүң май басып кетиптир. Эми мен колдон келишинче жардам бересиң да. Бир жолу ушундай бир окуя болуп калды. Бирөөгө жардам бердик. Анан ал киши чындап эле кыйналып аткан үй бүлө болчу башында. Анан бирдеке болуп элде жардам берип атып, анан үй алды. Анан эми бир эле адамга жардам бере бербейсиң да. Башкаларга ар кандай тагдылар бар, ар кандай учурлар бар. Бирөө ооруйт, тиги болуп, бу болот, шылып. Ар кимге жардам берип атып, баарына жардам берип жетишпейсиң да. Анан айтор, тиги адам бир эки жолу чалса ала албай калдым. Сураган акчасын бере албай калдым. Анан бир күнү жазып ийиптир, сен көзүң май басып кетиптир, Азамат, сен аябай эме киши экенсиң деп. Анан мен таң калдым да. Анан жана ошондон сөз чыкканда, жана билмей өтпөй, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кылсаң чарчабайсың деген, ойлодуп кой. Кудай үчүн кыла берели. Анан кээ бир адамдар чындап эле ыраазысы болот, нааразысы болот дегендей. Анан баардыгына жардам берип жетишпейсиң. Биз ошол жана карыздар дүкөндү жабууда максатыбыз ошол чындап эле продукт алып, башка ошо тамак аш менен эле кыйналып аткан адамдарга эле ошого эле жардам берели деп чечтик. Анан эми кредитин жаап берип, анан машинесин төлөшүп, үйүн төлөшкөнгө тилек кылышып баарыңыздарга жетишпей калат экенбиз да баарына. Ошон үчүн бул челлендж да кылып улантабыз, башкаларга да сунсайбыз. Өткөндө интернетте Шердор деген мырза адвокат болуп Шиледин студияга келип кетиптир. Ошол дагы жакшы иш экен, биз да уланталы деди. Ошол Шердор мырзага челленджди жөнөтөлү, узатып берели, дагы башкаларга сунуштайлы. Ошол жайылсын, көбүрөөк болсо, анан көбүрөөк адамдардын карыздары жабылат эле да. Айта турган ой көп, сөз көп. Негизи чындап эле эл күч бирдикте дейт. Мен ошо эң биринчи азыркы учурда ойлонуп аткан маселе ошо ажырашуу азайса, үй бүлөлөр бекем боло баштаса, адамдар бактылуу боло баштаса, балдарга жакшы тарбия берсек, биз өсүп келаткан жаш муундарга, анан элибиз ынтымактуу болсо деген да. Себеби дегенде ошол элибиз кичинекей эл, алакандай эл, анан бирибизге колдоо көргөзсөк, кыргыздардын ушундай керемети бар. Кудай сүйгөн эл болгон үчүн, Кудай сүйгөн мамлекет болгон үчүн биз ушундай кичинекей болуп да бир аман эсен келе атабыз, өнүгүү жолундабыз. Еще Кудай биз алдыда дүйнөнү дүңгүрөтө турган деңгээлге жетебиз дейбиз. Ошонун баары ынтымак болбоюнча болбойт экен да.
Ошон үчүн ырыс алды ынтымактайт. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Ар бириңиздер баягы көпчүлүк менен ушул кайрымдуулуктардын жана карыздарды төлөгөндүн үстүндө дагы комментарийлерди, кинолор тартканда кинолордун астында да комментарийлердин баарын окуп кала атабыз. Баарыңыздарды жооп бергенге тилек каршы кээде мүмкүнчүлүгүбүз жетпей калат, бирок чын жүрөктөн баарыңыздарга ыраазыбыз. Рахмат. Урматтуу Маек подкастыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучуларыбыз, бизге катталып жактыруу белгилерин калтырганды унутпаңыздар. Мындан дагы буюрса жакшы маектер болот алдыда. Бүгүн болсо бизде конокто режиссер, сценарист, актер баарыбызга белгилүү Азамат Исмаилов конокто болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.